Ашым Жакыпбеков. Улуу тоо. Новелла. Үн коштоп аудиолоштурган Эрнест Кыяз. Эки адам тоого чыкса, бири көлчүктө көрөт, бири көлчүктөгү айды көрөт. Эл сөзү. Менин таңкы салкыным. Таластын Керме тоосунун этек жагында, күркүрөөнүн башында кош чоку бар. Мен азыр ошол кош чокунун ортосунда ак мөңгүнүн салкынында отурам. Этектен бери 2 саатча атчан жүрүп зорго чыктым. Жаңы чыгып келгенде өпкөсүн кагып, тизелери титиреп турду эле. Тору ат эми араң отко кирди. Чылбырын сүйрөп, суу жээгиндеги көк майсаңда жүрөт. Таяган чарчамак беле, шимшилеп жойлоп кетти. Мен алда кайда төмөн калган өрөөндө карайм. Бул эки чокунун сол жактагысын Манастын чокусу дейт эл. Оң жактагысын Бакайдын тоосу дейт. Манастын чокусунун боорунан калың корумду аралап, таштан ташка соктуга тигилди. Мен отурган тектерге кулап түшүп жаткан шаркырак суусунун шары эки чокунун ортосун шоокумга толтуруп, атына жараша кулак тундурат. Кызык шоокум, кулагың деле туңгансыбайт. Тиги торунун кез-кез бышкырганы даана угулат. А бирок суунун шары эки тараптагы зоокалардан жаңырып турса, бүт дүйнөнүн эзелтен басылбаган түбөлүктүү үнү сыяктанып, туш-тушуңдан курчап, канатына көтөрүп, алда кандай жеңилдик сездирет. Адам тоону эмнеге сагынат? Бул суроо көптөн бери көкүрөгүмдө. Тапкан жообум алым сындырбайт. Тоолуктар туулган жерим деп сагынар. Ойдогулар тоонун залкарлыгына көркүнө куштарбы? Бул жетишсиздей. Мындан башкача, мындан байсалдуураак жооп турган сыйттериңимде. Бирок оюма даана келбейт. Дамаамат ушул. Кече шаардан келатып автобус төмөнкө Каратоонун капчыгайынан береги кең өрөөндүн жайыгына сурулуп чыга бергенде да, бараандатып көзгө биринчи урунган эки аксакал кейиптенип, эки чоку ар дайым биринчи көрүнөт. Биринчи көрөт. Мен бул эки чокуну сагынып келаттым. Адам эмне үчүн тоону сагынат деп ойлоп келаттым. Каратоонун нары далдасында эле кыялым менен автобустан озуп, бала күндөн карекке сиңген бу кош чокуну көрөр алдымда кадыресе алеп-жалеп болдум. Жазатайып кош чоку бул жолу ордунан көрүнбөй калчудан бетер түпөйл өрөпкүп келдим. Анан капчыгайдан чыга берген жерде мени утурлай жанаша бастырып келаткан эки баатырдай кош чокуну көргөндө максатынан адашпай келатканына көз жеткен жолоочу мисал көңүлүм тынчыды. Аяптор кубанып калдым. Билесиңерби, ар нерсе жөнүндө адамдын көңүлүнө сиңип калган өзүнчө элеси болот. Тоолордун элеси менде өзүнчө. Кыштын башы эле. Мен анда бала күнүм. Бир жолу кечке күн алай-дүлөй болуп, кар жыттанган суук шамал жүрдү. Айылга жамгыр жаады. Түн кирди. Жатар алдында эшикке чыксам, шамалда басылыптыр. Булут да жок. Асман чайыттай ачык. Ай чыга элек экен. Жаанга жуунган жылдыздар сергип, тазаланып, бири калбай жабалактап чыккан экен. Тоону карадым. Карап алып аптыгып кеттим. Тоого кар жааптыр. Айсыз караңгы түндө этекте жер ылайланып карарып, төбөсүндө асман түнөрүп турган караңгыда тоолор сүткө жууганда ап-апак болуп мунарланып турган экен. Үйдөгүлөр үр салганча мен селейип карап тура берипмин. Ошол элес али ушу күндө көңүлүмдө тумсак бойдон. Тоо дегенде көз алдымда дайым ошол элес келет. Мен ошол түнү эшикке чыкканыма кубанам. Азыр ошол тоонун көкүрөгүндө отурам. Төмөнкү жашылданган кең сайда чубалып калган күмүш сызма кейиптенип, алда кайда тээ казактын кара тоосунда сойлоп кирип, күркүрөө жатат. Туураланган биздин кыштак ичинде түбүнөн карасаң, заңгыраган мектеп, клуб өңдүү курулуштар бул жерден көзгө илешпейт. Мына бийиктик. Жердеги алыптар тоодо майда көрүнөт. Өзүн зор эсептегендерди тоого чыгарса, ушундан улам болсо керек, көңүлдөгү көптөн берки капалык, кече жолдогу сары санаалар азыр маанисиз. Ордуман турдум. Баятан бери ары жойлоп, бери жойлоп, мурдуна жыт урунбаган соң келип жаныма жаткан тайганда турду.
Toru at toygon görünöt, başын жерге салып суу боюнда үргүлөп турат. Күн чак түш болуп, эки чокунун дал ортосунда менин төбөмдө. Аркарлар жуушаган маал, манастын чокусун таяныш керек. Өйдөкү жалама көк зоолордун түбүндөгү эшилип түшкөн мөңгүнүн салкынына жууш аччу эле. Мен жеткиче кайра жайылып калар бекен. Мындан ары жол кыйындай берет. Тик бет, калың корум. Ат мөңгүгө жете албас. Жолго таштайм го. Торунун басмайылын тартып мендим да, тайганды узун байлап жетелеп алдым. Антпесе жыт алып жүрүп кетет. Кийикти үркүтөт. Бетегеге тойгон тору бат эле кайрадан бышылдай баштады. Улам тезек таштап баратты. Аны кыйнабадым. Эрки менен бастырып өйдөлөй бердим. Мен машыккан деле мергенче эмесмин. Жөн гана тоого чыкканды жакшы көрөм. Анын үстүнө көптөн бери келбегенге сагынып калыпмын. Дайым шаардан келген сайын бир чыгып кетпесем, кайра кайтканда бирдемем унут калгансып эң шерилип кетем. Шаардан кече эле келдим. Шаардан жардамга келдим. Биротоло көчүп келдим. Таарынып десем болор эле, кимге таарынам? Тагдырга деш болбойт. Анткени тагдыр деген өзү болбогон эле нерсе окшойт. Турмушка десем болор эле, бирок турмуштун ээси адам өзү дешет. Демек ага таарыныч макулдук болор. Анда ким калат? Өзүм. Эмесе ушинтип айтсам тагыраак болор. Өзүмө таарынып, өзүмөн жадап, өзүмөн качып келдим. Үй жайымды жарым ай мурун көчүрүп жибергем. Иштерими өткөрүп жүрүп, өзүм кече бошоп чыктым. Мен шаарга жашай албайт экем. Шаарлык боло албайт экем. Институтту бүткөндөн кийин үй жай куруп, шаарда турганыма быйыл 3 жылга аяк баскан. Жүрө берсең эптеп күн өтө берчүдөй. Ошентип көргөн күн курусун. Үмүттүн да чеги бар. Турмушубуз эртең оңолор, бирси күнү оңолор деген үмүт аялым экөөбүздү 3 жыл шаарда кармап келди. Акыры үмүт да чарчады. Убадасын аткара албаган немече мен да шылкыйдым. Анан айыл кайдасың деп жолго салдык. Ушундан улам болуш керек. Кече жолдо келатып улам айылга жакындаган сайын эмнегедир зааркана бердим, кысына бердим. Эртең менен жолдошум автовокзалга узатып келип, аны менен коштошуп жатканда анан автобус шаардын четки тамдарын артка таштап, биротоло жайыкка чыгып баратканда мен эч кандай өкүнүч сезбедим. Кайра шаарды табалагым келип, аны чанып бараткандай ызаланткым келди. Ошентет белем, эгер менин кетишим менен шаар эңшерилип катуу кейиште калары чын болсо, кайдыгер гана жөнөп кете бергем. Анан айылга жакындап жолугар тууган туушкандарыма кантип учурашаарымды, алардын суроолоруна эмне деп жооп береримди ойлоп, мен өзүмдү түлкү кууп жетпей кайра ээсине күнөөлүү шыйпаңдап кайткан тайгандай сездим. Ошого заарканып келаттым. Аялым оорукчал эле. Бая күнү шаардан көчүп жөнөгөндө ал ыйлап кеткен. Айылга кетүүнү бирге кеңешип, бир макулдашканда эчтеме дебеген аялым анан көчкөндө ыйлаганын көрүп, анын мага чыккандагы үмүтүн актабаганым үчүн өзүмдү айыптагам. Айыптаганда аргам кайсы? Көөдөнүмдү ачуу зарына ачыштырып кала бергем. Эми үйгө жакындаган сайын аялымын нунчукпаган, бирок таарынычтуу көз карашын элестетип, аны көрүүдөн ого бетер заарканып келаттым. Улам өйдөлөгөн сайын тору ат кыйнала баштады. Кулакты өң гана тер басканы менен энтиккени катуу, тизелери араң бүгүлүп, араң жазылып, айылдан такалатып чыккан курч туяктары мерчемдүү жерине жетпей, кыр ташты жаза басат да мүдүрлүп кете жаздайт. Түшүп жетелеп алдым. Кыйнабай өтөккө таштап жөө деле чыгат болчумун. Эгер кайра артыма кайтар болсом, кайра кайтпайм. Бу тик бетти кыялап, нары төө карынга өтүшүм керек. Жанарага айттымбы жокпу? Бу жолу мен тоого 3-4 күнгө чыктым. Кыдырар жерим бир далай. Дагы бир топ чыгып барган соң, жаткан төнүн жумгагындай корум таштар көбөйүп, бет ого бетер тикеленди. Атты ош жерге таштадым да тайганды жетелеп, анан өйдө жөнөдүм. Улам өйдөлөгөн сайын менин да тизем бүгүлүп, көкүрөгүм ачышып чыкты. Жүрөк катуу кагып, 10 кадам тырмышып бассам да дем алам, муундарым калтырап, араң таканчыктап турам. Тайган улам тумшугун көтөрүп абажыттайт. Кыязы кийиктин жыты искелбей жатат окшойт. Болбосо кыңшылап жулунмак. Мергенчи жанын жейт, үйдөгүлөр майын жейт. Муну да менден бетер күйгүп баратканда бирөө айткан белем. Анан калса акактаган иттей оозуң менен дем алып кыйналганың жанга батат. Ойлойсуң, эмне азап мынча кыйналып? Кийиги да курусун, же алар мага тиген жыркыч беле өчөчүп сүрө куугудай.
Жетиги чокуга чыксаң, талайыңы табасың деди беле. Жеткен бийиңен кайра кайткың келет. Токтой калганда өпкөңө кагып артыңа кылчасаң, алыскы төмөндө желеленген боздун астында айылың кече эле эрте менен эле бейкапар жүргөн тынчтыгың калган. Бирок кичине тура түссөң эс алып каласың. Ошондо эртеден бери кыйналып чыгып келаткан мээнетиңди кыйбайсың. Кайткың келбейт. Жогору чокунун түбүнө эшилген мөңгүнүн алкымына аз эле калды. Дагы тырмышып жөнөдүм. Мен жалакаймын. Биздин айылда Абайыл деген мергенчи жигит бар. Далай жолу тоого бир чыктым. Катар басышып да көрдүм. Чендетпейт. Чарчайбы десең, ал деле кара көк болуп түтөп энтигип басат. Бирок өжөр жогорудан бир белгини көздөп коет дагы ошого жетмейинче дем албайт. Айерге бир аз эс ала коюп, андан өйдө дагы ошентип жөнөйт. Ал ортодо мен 2-3 токтойм. Же алчылап майда кыялап тик өйдөлөбөй, боорлоп кыркып кетем. Ал чокуга жетип кадимкидей эс алганда гана мен араң чыгып барам. Андан нары дагы бийигирээк чоку көрүнөт. Эчки теке тиги чокунун аскаларында жүр, эртегинди кеч кылбай деп ал дагы жөнөп берет. Анчалык эс алып үлгүрөр элек мен ошентип уттуруп коем. Эгер табият биздин шубагабызды чокуга бөлүштүрүп койгон болсо, мен дайыма куру кол калмак экем. Сыягы ошондой болсо керек. Чарчап барып, тик бетке чоң таштын тазанын топурак жыттанган коңулуна башты салып коюп, чалкаңан түшүп жатсаң, бул өзү бир рахат. Акырында энтикенин басылып, жерден сызына далың муздап, күн тийген көкүрөгүң кийим астында ысып, көздү жумуп, колу бутту сунуп таштап, бир кеңирсийсиң. Үстүңдө ысыктан бозомук тарткан асман, жаныңда акактап тайган жатат. Ал салаңдаган тилин жутуп бир азга тынч боло калса, бетегени тараган жел кулак учунда шуулдап, дүйнө адепки жаңы жаралгандагы ээн жапайы кейпинде тургандай сезилет. Шаардын кулак мээнин кужурун алган машинелери, күнгө күйгөн асфальт менен бензиндин жыты, кошоматчылык, көз карандылык, куулук шумдуктар, тыгылышкан жашоо, кыжылдашкан кезек күтмөйлөр, автобус, троллейбустарда автомат кассага бир тыйын да ашык салгысы келбей майда сурап акыйгандар, жакшы идеалдар, жаман адамдар көңүлгө алууга арзубагандай жийиркеничтүү, маанисин жоготкондой майда көрүнүп, өзүңдү андан бийик сезесиң. Адам өмүрүндө бир жолу бийиктикти сезе албаса, кунарсыздыгы да. Үйлөнгөн жылдан баштап аялым экөөбүз бирөөнүн үйүндө акы төлөп, орусча айткандай частная квартирада туруп калдык. Эси 60 ашып калган эткел, сары чекел, тумшугунун үстү тарам-тарам кызылданган киши эле. Багыбызга жакшы киши болчу, раматылык. Үй издебей кожоюн изде деген макал сөз бар шаарда. Биздин кожоюнубуз эс тартканы турмуштун шары катуу жерлеринде жүрүп, жакшы жаманды көргөн, нечен жооптуу кызматтарда иштеген, пенсияга чыкканына 2 жыл болгон түшүнүктүү адам экен. Менчик Волгасы бар. Тамды да келиштирип салыптыр. Кыргызча айтканда 10, орусча айтканда 6 бөлмө. Балдары эр жетип иштешет экен. Кийин чогулуп бир турсак баткыдай болсун деп салган окшойт. Адырынча ээн турганда не кажет? Аял экөө 3 бөлмөнү ээлеп, калган 3 бөлмөгө 2 түтүн жан кирдик. Бир бөлмөгө мен аялым менен, экинчисин бизден 1 жыл мурун окууну бүткөн жигит аялы менен, ортодогу бөлмө бир орток далис. Иван Карпович, кожоюнубуз, ачык айрым киши. Граждандык согуштун учурунда эле Кыргызстанга келип, түштүктөгү басмачыларга каршы күрөшкөн адам. Кыргыздын үрп адат, жол-жосунун билет, кыргызча суудай сүйлөйт. Сүйлөшкөндү жакшы көрөт. Басмачылар менен урушуп жүргөн окуяларды айтып отурса, өзүнчө узун сабак сөз. Кечкурун өзү айткандай, муруттун астына муруту деле жок. 200 граммды бастырып койсо, чечилип сүйлөп берет. 50 ашып калган, көкүрөктүү, колу балбырап жумшак, мүнөзү да колуна окшош Александра Васильевна аялы. Кийинки жылдары оорукчал болуп кеттир. Короо жайын зымылдатып кармаган, чачылганын жыйнап термеген ошол. Иван Карпович эриккенде гана багын аралап мөмө бербеген, өзү айткандай бойдок калган бутактарын кайчы менен кыркып койгону болбосо, көп жылдар бою кызматта жүрүп суук кол болуп калса керек. Көбүн эсе Волгасын айдап алып эртеден кечке балык уулайт.
Balık ulonu kumar tutkан adamlar көп emesmi? Jırgaly ele ujunuku dep kalat kede Kadıralı Volgany tegerene basıp. He, biz kaçan jeter ekenbiz. Kadıralı aligi iregeleş koňşum. Any ukkanda Ivan Karpoviçtiň köp gaýtalap aýtgan sözleri eske düşet. He, baldar, başıňar jaş. Birok azyrdan eske tutup algyla. Turmuşda tandagan jonuňar tüz bolsun, işiňe rak bolsun. Düýne degen kırgızlar aýtganday, altın baş aban bolsa tabylat. Birok gede Ivan Karpoviç gaýta aýtar ele. Uçu siler kırgızlar abdan jalkosuňar. Kymyzga nyksyrap, borda jan başlap jatyp göngönsüňer. Bolbosa garaçy. Şarda mençigüýlü kırgızlar kol menen sanalat, dep katkyrar ele. Kadıralı jaşo tirişlikke ykçyl bolup çykdy. Köp ötpöy bir günü aýtyp geldi. Şahrın jetinden uçastak kestirip aldım. Tam salış gerek. Kantyp salasyň tamdy. Başlap goýsa akyrynda bütöret da. Seni aşarga çakyram. Men oýlap akylym jetpedi. Baýlygymdan arlaýyn deseň tam sal, günömen arlaýyn deseň gatyn al degende tam salyş oňoý iş beken. Girpiçi, jygaş taktaýlary, ja degende myktaryna çeýin tügenbegen tüşükde. Anın üstüne bary beker gelmek bele. Ja arlaýyn degenge batpay jatgan baýlyk bar bele. Kadıralynyň gyzmaty durus, başga da işengen jeri bardyr. Meniň aýlygym 2 gawat bolup, işten galyp kalgan aýalym eközüň tamagybызга garaň jetet. Jok, kuru barany başga üýbey, kommunaldy kwartiranyň gezegini gütüş gerek. İşdegen jerde gezeke turup koýgam, 10-nçy bolup. Kadıraly jarkıldap sözgө gıyın, açyk aýrym, kişinin içi goýuna bat ele girip ketçü jigit. Süýlegende 2 jama jaýyndan şilekeýe çygyp, any gaçan jutat dep men bu ýakda gystalyp oz gurgatam. Altyn şilekeý dep goýçu özü. Çakırgan konoktor ar türküm, gede salınıp jatgan tamdyn aşaryna gatyşgan studentler gelet. Gede men işten gelatyp eşikden aldından jeňil maşina görüm. Bir günü geldi al süýnüp. Kwartira aldım, deyt. Kommunaldyk dep suradym. Anançy? Tamyňçy berke, salyp jatgan tamyň, dedim. Anyň dualdary turup kalgan, satyp jiberem da. Barybız al üçin kuwandyk. Ajyraş aýagy içip jabıla göçürüp koýduk. Üýge gelgende aýalym kapalanat. Ne oldu? Biz gaçan jeter ekenbiz, deyt al. Oşo gelebi? Jakşy kwartira eken, bary içinde. Bizge tiýgeni sırtynda bolmak bile, şaşpa da, deyim men. Bir günü söz ortasında Ivan Karpoviç aýtdy. Görüp turam, sen hiç kaçan jakşy jaşaý albaýsyň. Hemnege? Degensip men any garadym. Kadıralyny görürüňbü? Kişi menen kişi deyt go sizlerde. Men eşdeme diýe albadym. Gede çyn sözde adamdy goruntup goýot. Özünçe oýlanyp basyp turgan Ivan Karpoviç kaýra janyma geldi da inime golun goýup aýtdy. Впрочем, и не надо так, как он. Здесь что-то нечисто. Güzünde Ivan Karpoviç düýneden gaýtdy. Alystagı baldary gelip şardan eski gyzmatdaşlary, başgalar bolup köp el çogulup urmatlap gömüşdi. Çoň göçede venoktor çuwalyp, sökdün artyndan el çuwap, eldin artyndan Volgalar, Moskviçler, başga maşineler çuwady. Kadıraly köz bir gatar baratat elek. Atan görü, ölgönde artyňan şunça maşina erçse, jakşy ele ölüm bolat eken. Denem dürr ete düşdi. Что-то нечисто degen Ivan Karpoviçtiň sözü esime kılt etdi. Barынан da Aleksandra Vasilyevnaga gıyın boldu. Güýtüne özünün eski keseli goşulup katu jygyldy. Baldary akyldaşyp enesin göçürüp getmey boluşdy. Tamda satuga bütüm çykdy. Biz emne kılabys? Deyt aýalym. Bul suru meniň göküregimde da turgan. Emne kılmak elek? Otura berебиz. Tam menen goşo satylgansyp, kyzyk bolat ekensiň, deyt aýalym. Men argasydan gülüp jiberdim. Aýalym da aýtaryny aýtyp alyp gaýra özü güldü. Birok biz altan da oturbadyk. Jaň kojoýun geldi. Jakşylap garasaň, adamda sırt kebetesinden ulan münözün, gezbin bolgolop biligi bolat. Jaňy kojoýunubuz syйky, soda tarmagynda bolgondo da satuç emes, zavkoz syýakty jumuşda işlegen neme göründü. Bogogo egin tep semiz, kandaýdyr kir sezilip, açyk jerde gün astynda köp bolowy nazili sary öňü totukkan, tamak jese urtuna maýyn saryktyryp burdap jegen adam eken. Kadıralynyň orduna hiç kim girgen emes. Bir çoň tamda aýalym eköz gana turçubuz.
Ал келди дагы. «Ну что ж, дорогие гости, придется вам освободить дом», — dedi. «Нахлебников у меня достаточно, чтобы заполнить его». Эмне кылмак элек? Ээси келсе бесин бер деген. 2-3 күн турууга уруксат сурап алып, квартира издөөгө кирдим. Жакын тегеректе аялым арытты. Алысты мен кыдырып жүрдүм. Остановка сайын акыйып зым карагайларды карай берем. Квартира берилет деген сөз жазылган алакандай кагаз болсо, жулуп чөнтөккө салам. Адресин көчүрүп жазып алса деле болор эле. Дагы бирөө окуп менден мурун илип кетпесин деп жетпей жатып кызганам. Ар деме учурунда кыйнаса, оор жеңилине карабай, дүйнөдө андан өткөн кыйынчылык жок көрүнөт пендеге. Мен да ошондо квартира издегенден кыйын кордук жок деген ойго келдим. Буга чейин дурусураак үйдө турган жаным дагы Иван Карповичтикиндей үй жолукчудай жүрүпмүн обол. Өтө жаманына кирбей сыртынан кеткем. Кийин жинкеним куруганда кайра барып, ошол жаманга жетпедим. Анткени жай аяктап айылдан шарга умтулгандар көбөйүп, мага окшоп үй издегендер арбын экен, илип кетишет. Ошентип 2-3 күн эмес, арадан 1 апта өттү. Күндө ишке барарда 1 саат, иштен чыкканда 2 саат издеп жүрүп, бир кемпирдин гөңканага окшогон квартирасына туш болдум. Кемпир өзү турган үйдөн бөлөк жепирейген жалгыз бөлмө экен. Жадап бүткөн мен кайыл болдум. Кемпир жалгыз экен. Коросу кенен, бир бурчта иткана, бир бурчта ажаткана, бир бурчунда өзү турган үй, бир бурчунда алиги гөңкана, ортого чакан алчабак, калган жерине козу кулак пыяз айдаптыр. Жанагы көк базардын кемпирлеринен болсо керек деп жорудум. Мен квартиранын ичи сыртын айландыра карап жүргөндө кемпир эшик алдында ордунан жылган жок. Бек буулган чанаштын оозундай бырышы көп оозун кымтып, көздүн төбөсүнөн тиктеп отурду. Карап бүтүп, анан акысын кестик. Чынында ошол акынын 3 айлыгын чогултса, ушунчалык жер кепе жасап алууга болор эле. Бирок макул болдум. Анан кемпир сурап калды. «Дети есть?» «Нет», дедим, оюмда эчтеме жок. «Жена работает?» «Нет», дедим. «Ну ладно, переезжайте». Ошону менен жаман да болсо баш калканыч тапканым үчүн балдарына эт тиштеп келаткан мышыктай кудуңдап аялыма жөнөдүм. Сүрөттөп айтып берсем, оболу ал көңүлдөнбөдү. Бирок кожоюн да шаштырып жатканын ойлоду окшойт. «Теги бир көрүп келеличи», деди. Эрчеси эрчишип бардык. Үйүндө күймөнүп жүргөнбү кемпир көрүнбөдү. Ит байлануу жетпейт. Өз үйүбүздө корого киргиздим да көргөздүм. Аялым жаңы тамынын оозуна токтоду да, ичинде жылан бар экенин билгенден бетер кирбей койду. Чын эле көңүлүнө жакпай турду. Тиштеп келген эте сасык чыгып калган мышык кейиптедип, жанында мен турдум. Качан келгенин байкабаган экенбиз, аңгыча артыбыздан кемпир унчукту. «Нет, нет, милые, не пойдет. Я вас не пущу». Чочуп кеттик. Чүрүшүп артыбызда туруптур. «Что ты меня обманывал?» деди кемпир мага. Анан аялымдын чедирейген курсагын чогуду. «Это что? Не котик же родится? Шум, плач, а еще подрастет, будет таптать зелень. Нет, милые мои, поищите другую квартиру, я вас не пущу». Деп кемпир жебирей берди. Биз нес болуп калыппыз. Оозго сөз кирбеди. Үрөөбүз учуп кородон чыкканча шаштык. Үйгө жеткенче аялым экөөдү унчугуша албадык. Баланын үмүтүндө жүргөн кош бойлуу аялыма мен атайлап ээрчитип келип алиги жаман сөздөрдү уузгансып, өзүмчө шылкыйып бардым. Квартира эптеп табылды. Бирөөнүн жайкы кухнясы бар экен. Астык кампа, үстүндөгү бир бөлмө балакана биздин жай болду. Андан кийин канча квартира алмаштырбадык. Бирок кыз алган жарың сыяктанып, биринчи турган квартираңа жетпейт экен. Баягы көчөдөн өтүп калсам, Иван Карповичтин тамы көзүмө жылуу учурап, киргим келчү. Анан Александра Васильевнанын тагдыры эске түшүп, азыр кандай абалда болду экен деп аяп ойлонор элем. Жогорку аскадан таш кулады. Акактабай тынчып калган тайган сел тең этип ыргып турду. Ойго алаксып көп жатып калыпмын. Таштын коңулдан мен да турдум. Күн түштөн кыңкая берген экен. Мергенчи болсоң мендей бол деп өзүмө күлдүм. Эми мөңгүнүн түбүндө кийик калды дейсиңби? Бирок ушунча болуп чыгып келген соң барып кайтайын дедим. Кереге сакал мөңгүнүн түбүнө бардым. Үстү жак көк жаламазоо, асты шагыл, туштары абаска. Жанарак төмөнкү тектерде сарыккан суусунан башталат.
Бирок ачык агып жаткан суу жок. Шагылдын асты шуулдап, эки жактагы аскалар жаңырыктап турган. Эки асканын ортосунда бет алдыдагы эшлеген мөңгүнү аңырая тиктеп турган Тайган экөөбүздү ушул чокунун жумгагына салыштырып, сырттан көргүм келди. Адамга караганда чиркей менен кумурска чоң да, күчтүү да экен. Байкуш адам. Анын тагдырына кейисе да, сыймыктанса да болот. Кийиктен дайын жок. Менин көзүм эмес, Тайгандын жытчыл мурдуна эчтеме илинбеди. Бүгүн бу жерге жуушабаса керек. Жаңы коргол көрүнбөйт. Бирдемеден үрккөнбү же башка себеппи? Айтор бүгүн да кече да келбептир. Ага мен кейген деле жокмун. Тайганды агытып жиберип ташка көчүк бастым. Бир азга отурдум. Тайган алыстап шимшилеп кетип, шагылдын таштарын шылдыраткан шыбырты угулбай калганда, көрүнбөгөн суунун шары кайрадан бүт ааламга толуп мени курчап калды. Сүрдүү доош. Бул доош ушул улуу чокуга гана жарашкандай. Чоку болсо көкүрөк керип заң каят. Эгер ал болбосо үстүндөгү калдыркан асман кулап түшчүдөй. Кең көкүрөгүндө анын сүрүнө билинер-билинбес калтарып, улуулугуна апкарып мен отурам. Бул бийикке канатты учуп жетпейби? Асмандан окоттой тирүү караан жок. Бирок ушул бийикке жеткен Тайган экөөбүз эле десем, жакаман жеңиме учуп конуп бир чымын жүрөт. Маңдайдагы улуулукту ага ыра көрбөдүм. Кагып өлтүрүп салдым. Ыйык, улуу жер болсо да, адам эмнелерди илештирип келбейт. Канча миллион жыл, канча миңдеген кылымдардан бери турат болду экен ушул тоо, ушул чоку. Геологдор муну жаштоо, көп болсо 50 миллионго чыкты дешет. Кызык, миллион деген сан мага аз көрүнөт. Андан көрө нечен миң десе кыял жетпечүдөй алыс. Сезим менен эсептешпей факт деп кашайган илимпоздор мунумду кыргыздын терең эсеп чоң илимден артта калганы дешер. Айтса айта берсин. Кимдин оозун ким тыймак? Өзүнө ынсап бербесе. Ошентип мен ушул карт, ушул жаш чоку менен бетме-бет, оозмо-ооз сүйлөшкүм келет. Бул чокунун көз алдынан кандай доорлор өттү экен. Адамзат жарал электи эле адыркыдай болуп шагылдын астынан көрүнбөгөн суу шаркырап, аскалар ушинтип жаңырып турду экен. Адам акыл эсине киргенден бери бул чокуга убайын көрсөттү экен. Ал чокунун убайын гана көрүп, эсесин кайтарбай келетабы? Бизден кийин бул чоку канча кылымдар турар экен. Атаң көрүп, бу дүйнөдө түбөлүктүү деген нерсе болсо, ушул тоо, ушул жаратылыш, ушул дүйнөнүн өзү го. Анын жанында адам өмүрү бир жылт этип өчкөн учкун тура. Аны ойлобой дагы айлыктан айлыкка жетиш үчүн күндүн тез өтүшүн каалайбыз. Адыркы чымындай болуп. Чоку тоготпойт. Теңине алып жооп бербейт. Шуулдап жаңыргандан башка тили жок. Же ушул доош анын тилидир. Адам өзүн гана акылдуу, тилдүү ойлоп, башка макулуктарды төмөн санайт эмеспи? Балким бул таштын да тили бардыр. Мунун тирүүлүгү адам тирүүлүк деп эсептеген тирүүлүктөн башкача тирүүлүктүр. Болбосо жаратылыш акыл эсти учкун мисал аз өмүрлүү адамга гана берип, түбөлүктү өзүн куру калтырды дейсиңби? Түбөлүктүнүн акыл эси, тили биздей күнүмдүктөргө түшүнүксүздүр. Мындай ойлордун түбү тыянага болчу беле. Бул ойлор жалгыз менин башыма келди дейсиңби? Илгертен бери нечендир баш катырып өткөн ойлорда, деп ордуман турдум, артыма кайттым. Күн кечти электе төө карынга өтүп, кечки жайтты карап, болбосо да эртерээк түнөк жай таап алыш керек. Атка бет алдым. Жогору аскан түүнө шимшилеп кеткен Тайган менин басканымды көрүп жете келди. Менден озуп, таштардын коңулдарын шимшип жөнөдү. Күн бешим болуп калды. Шагылдан өтүп, кайра жанагы корумду аралап келатсам, Тайган бирдемени кажылап жатат. Барсам кулжанын башы, чоң кулжа экен. Мүйүзү эки оролуптур. Кече күнү атылган го. Мүйүздүн шакектенген түүндөгү сөк кызарып жаңы. Тиги жуушодо кийиктин жыты калбаган ушу тура. Бирин окко берип, үркүп кеткен белем. Кулжанын башы мүйүзүнө кызыккан немеле артынып кетпесе, мергенчилер алып жүрбөйт. Чарчаган атка өзүнчө жүк. Бирок бу баш жаңы болгону менен көзү, мээси оюлуп, маңдайында бир чымчым куйка жок. Түлкү акең түнү менен ары одарып мүлжүп, бери одарып мүлжүп, биротоло тазалаган соң эки мүйүздүн дал ортосуна какчекенин үстүнө саңдап кетиптир. Карап туруп түлкүнүн кылыгына күлдүм. Кээде кыжырың келгенде аргасынан күлөсүң. Чоң кулжанын какчекесинин калыңдыгы бир элидей болот.
Ança-mınça жерден чып этменин ого теше албайт дешет мергенчилер. Өзүм атайлап атып көргөн эмесмин, болсо болот. Эми ошол ок өтпөгөн как чекенин түлкүнүн кордогонун карабайсыңбы? Кулжанын бир шыйрагына тең келген түлкү. Жа дегенде бекер эт жеген ыраазы болуп кете берсени? Жок, өлгөндүн жазасы көңгөн кылып, кулжа жамандыгынан өлгөнсүп, адалды арамдык жеңгенсеп. О, жаратылыш, сенин адилдигиң да, адилетсиздигиң да ушуго. Ар демелер ойго түшүп, төмөн илки бастым. Төөгарын демекчи аты куп жарашкан. Буржук-буржуктанып домпоюп, араласаң бир жери казан чуңкур, бир жери тоолок дөбөлөнүп, өзүнчө эле тазаланбай жаткан төөнүн карыны. Төмөн алыстан карасаң төөгарын сырын айтып тургансыйт. Кыязы бир доорлордо Манастын чокусунун сол тарабында андан бийик чоку болуп, жер титирегенден уланбы, ал чоку талкаланып, бери төмөн көчүп келип, жумурланып токтоп калгандай. Төөгарынды аралаганда күн дигер болуп кетти. Манастын чокусунун көлөкөсү төөгарынды акырын каптап баратты. Мен туш тарапты акмала карап, жай бастырып жүрүп отуруп, наркы күн тийген бетке жеттим. Көлөкө артыман ээрчип бара берди. Төөгарындын ичи көбүргөндү көк жашан келет. Кийиги оттоор жери көп. Дүрбү салып жогору мөңгүдөн бери кыркып карап отурсам, жана мен өткөн капталда жайытка жаңыдан чыгып келаткан аркарларды көрүп калдым. Наркы көлөкө түшкөн кокусудан улам бир-экиден чубап чыгып, токтой калып, чар тарапты сактана карап, боордо келе атышты. Көлөкөлүү жерде жүргөндүктөн түсү да ана билинбейт, бирок жондору кызгылт күрөң тартып калганы сезилип турду. Эки аркар башкалардан ирдирөөк экен. Жанында козогалар ойноктоп, андан-мындан чөп башын бир искеп коюп жүрүшөт. Алар да багалаңдан өтө баштаптыр. Көргөнүмө кумаарланып карай бердим. Эми аларга жетиш кайдан? Жеткиче эле караң кирип кетер. Демек, көз кумарын кандыргандан башка чара жок. Көлөкө жылып мага жетти. Менден өтүп, арттагы бетти таянып кетти. Мөңгүдөн сыдырым жел урду. Аркарлардын караны үзүл-кесил гана көрүнүп калды. Ушинтип бүгүнкү мергенчилик тамам болду. Мөңгүнүн музунан ээрдин жумгагындай бир кертим алдым да, түнөк издеп өңөрүп төмөн бастырдым. Төөгарынды этектеп келип, чоң жарака таштын түбүнө түштүм. Өзүмө ык, атка оттуу жай экен. Тоо арасы адатынча бат эле көз байланып келди. Ээр токумду алып, атты тушап кое бердим да, отун терип кеттим. Бат эле каш карайды. Куураган арчадан бир кучак терип келип от жактым. Мөңгүдөн сындырып, чайнеке салып чай кайната баштадым. Түнкү сыдырым суук тартып, Тайган экөөбүз тең отко ыктап отурдук. Бүгүн анча көп баспасам да, чылгыйлык кылып атка урунуп калганбы, эки жоонсаным салмактанып ооруп, белим уюп, оттун кашында ээрге чыканактап мен жаттым. Күлдүм пыры учса же арча чатырап, учкуна атылса дирт этип коюп, көзүн кыбыңдатып, эки колуна чочойо таянып Тайган отурду. Оттун жарыгынан айлана бир отоло капкара болуп, нарытан аттын күртүлдөтө чөп чайнаганы гана угулат. Кээде үстүбүздөн канаттарын шуулдатып, үкүбү, байуулуу учуп өтөт. Жогору аскадан таш кулап, бир топко шалдыртап келет да, кайра тым-тырс болуп калат. Элее калган Тайган экөөбүз да тынчтанабыз. Ал экөөбүздүн кудагыбыз түндө көңүлүбүз кайда экенин өзүбүз билбейбиз. Баат эле суу ызылдап кайнап чыкты. От көкүрөккө тээп, Тайганды да тумшугу ысып, кетенжиктеп калганбыз. Чайнеке чай салдым. Куржунду жая салып, ичиндеги 3 жапкан нанды алып коюп, үйдөн камдап беришкен түйүнчөктөрдү алып чече баштадым. Бир түйүнчөктө 10 чакты кертим чакмак кант, бир түйүнчөктө 2 тоолок пияз жүрөт. Мунун кереги деле болбой калды. Жана көбүргөн тере келгем. 3 түйүнчөктү жазып коюп, калай кружкага чайдан куюп, канттан салып, ышкырылтай ичсең, өмүрүңдө эч качан мындай даамдуу тамак ичпегендей болосуң. Ах, дедим чайды уртап, ысык демин кайра үйлөп. Биз деле Хемингуэйден кем жашабайбыз? Анам маңдайымда чоочоюп, менин кыймылымды ээрчи карап отурган Тайганга жарты нан таштадым. Ме. Хемингуэй демекчи чай ичип отуруп оюм анын Африкадагы аңчылыгына кетти. Өзү эркелеген аялы, кызматчылар, жол көрсөтчүлөрү болуп бир үйүр журт, жүктөрүн тарткан машинелер,
Өздөрү мингенге башка жеңил машиналар мылтыктын ар түркүмү, эрте менен даярдап койгон тамактан тоюп алып, жандоочуларын ээрчитип арыстан буйвол уулап кетет. Ол жолу болбосо куру кол лагерине кайтып, кол ваннага түшөт, кийимин алмаштырат, анан оттун кашына отуруп алып, виски садовой ичет. Жок, анын аңчылыгынан меники кызыктуу сыяктанды. Же азыркы абалымдан ардандымбы, иши кылып Кемунгейге суктангым келбеди. Аныкы тим эле мырзалык сейил көрүндү. Анан дагы кандай кыйын акыйкат, жазуучу болгону менен төрөлүк тегин кое бербейт экен го. Бөтөн жерде көп атар мылтыкчан аңчылык кылып жүрүп, жергиликтүү элден найзачан аңчылык кылган бирөө жарымын көрүп калса, алардын аңын алардан кызганат. Неси болсо да, эрин күйгүзгөн калай кружкадан ширин чайды виски садовой деп ичип отурдум. Чайды ичип бүтүп, дасторконду жыйнап отту дагы күчөтүп койдум да, төшөгүмдү салдым. Эрди жаздап, жумшактап үстүнө желдикти коюп, ичмек тердикти астыма төшөндүм. Көрпөчө менен бөктөрүнө келген күпайке жуурканым болду. Бирок азыртан жатыш эрте өңдөнүп, жууркандын үстүнө бүкүлүп ойдон чалкаман түшүп, талыкшыган денемдеги чарчоонун ырахатын тыңшап, ободогу жылдыздар менен оттон учкан учкундар аралашып, асман жердин ортосунда уюлгуп ойноп жатышкандай. Ошентип жатып уктап калыпмын. Түн бир окумда ойгонсом тишиме тийбейт. От алда качан өчүптүр. Тайган бүрүшүп аягымда төшөктө жатат. От өчкөнгө асман чаңкайып, жанагы жылдыздар жанагы эле орундарында жетигендин кочушу гана казандан бирдеме сузуп алгандай чалкалап калыптыр. Жана чыга элек ай алда качан түштөн ооп, Манастын чокусунун далдасынан шоолаланып турат. Тоо арасы ала көлөкөлөнүп, сүрдүү, жогорку мөңгү ай нуруна чагылышып кашкаят. Мен турган жерде чокунун көлөкөсү калдайып басып турат. Аттан дайын жок, караны да көрүнбөйт, шыбырты да угулбайт. Болбосо төмөн сууга түшүп кетсе керек. Бүткөн боюм тырышып калыптыр. Чиренип жазылгым келет. Чиренсем тарамыштарым үзүлүп кетчүдөй чоюлат. Атка аябай урунганым адыр катуу билинди. Отту кайра жакмакчы болуп басайын десем, эки жоонсаным сүйрөлбөй, жан башым белим ооруйт. Аттан теке тука болдум. Отту кайра келгенде жагармын деп төмөн бастым. Эгер ат төмөндөн суу ичкен соң, тетирисине алса, андан ары айылга айдасың деп жүрүп кетиш ыктымал. Аттан айрылсам, тоодо менин күнүм эмне болот? Мылтыкты алдым да ооруган жериме карабай акырында ылдыйладым. Бир аз бара түшкөн соң, сол жагым капилеттен шыбыртап калды. Байкоос бараткан жаным чочуп кеттим. Карасам тайган, ал артыман жете келер эсимде жок. Жаныма тайган пайда болгондон кийин аны караан тутуп, тоо түнүнөн сүрдөбөй калдым. Айтканымдай эле ат булакка жетип токтогон экен. Суусунун кандырып, дагы бир аз чөп чалган окшойт. Азыр курсагын кампайтып үргүлөп туруптур. Таанышына менден мурун жете барам деп тайган аны да бир чочтуп алды. Булак менен менин түнөгүмдүн ортосунда ит тапкан жер экен. Кайра атты жетелеп жөө чыгып келатканда билдим. Жакшы жери үшүгөнүм өтүп, өр талашканда кайра күйүгүп тердеп чыктым. Кураган арчалардан тере келдим да, отту жаңыртып жаап коюп, төшөгүмдү таштын жаракасына жакыныраак ыкка жылдырып, чындап жатмак болдум. Бирок уйку жок. Арча чатырап, учкундары мага чачырап, күйгөнүн карап жаттым. Жана төшөккө учкун түшпөгөнүн кара. Бирок уйку келбеди. Жан башыман таш өтөт. Колумду сойлотуп, улаан бирин алып таштайм. Бир аздан кийин кайра эле башка жеримен өтөт. Жана уктаганда бу таштардын өтпөгөнүн кара. Уйку келбес болду. Туруп олтурдум. Ай чокунун далдасынан дагы нарылап, жогорку мөңгү да эми кашкайбай күңүртөнүп калды. Тоо коюну дале уйкусунан ойгонбой, тынч, сүрдүү. Бул сүр сырдуу сүр. Адамды коркутпайт, түрлөнтөт, апка арытат. Улуулугунанбы, эендигиненби, же ушул экөөнүн теңби айтор, мен апкарып отурам. Шаардын түнкү эң көчөлөрү эске түшөт. Анда капыстан хулиган жолугабы деп чочулап басасың. Же өзүң кичине ала кү болуп алсаң, бирөө жарым жолукса тумшукка коюп өткүң келет. Бирде кимден чочумак элем? Тоодо жалгыз адам, өзүм. Бирок апкарым. Таң атары жакындыгын билгизип, мөңгүдөн сыдырым суук жел жүрдү. Тайган бүрүшүп келип жаныма жатты. Анын да уйкусу жок. Кыбыңдап отту карайт.
Ulam arçаны sınıklarından otko taştap koyup, tavana denem kеңирсип men oturdum. Үй деген ушуда, деп özümce gülüp. Tündügün asman, geregeň taş, töşögüň taş, kwartira dep şarda sandalyp jürgençe, dep koyam. Oşul abalımda bul oyum özüme jakty. Şarlyklar suktangan, alardyn bardyk komfortga jetgenderi ermek tappagandan ulam, to dep şıpşınıp kıyaldangan romantikasy menen uşul tapdagy çynygy jaşon bolup jatkanyna korstan boldum. Taň gulan öksalganda gece geçinde arkarlar jayılıp çıkan borgo jönöş gerek. Jetkençe şola tarap jarık bolup kalat. Andan geçiksem gündüm urdu görünör menen arkarlar nары to aşıp ketet. Jelda gün çıkıça bet aldımdan soğup menin jıtımdy artka aýdayt. Uşintip plan tüzüp koydum da anan adatımça kıyalıga battım. Buyursa tünü menen juşap, başın jerden albay jaňydan otko girgen arkarlarga öňüp taňga juk barsam, ananalardın biri kulağın tekçeytip başım götürüyor kalganda ok çıgarsam, al kulasa, kalgandары kaçıp bergende uzatpay dağı birin jıgıp kalsam, eger jaradar bolup kaçsa taygan bar, eki arkarda atka teňde bartyp ketkenge da kupul ayaktu. A üçüncüsü bolup kalsaç, ajab emes da. Birincisi ele bir ele oktan kulap kalsa, kalgandары eleňdep any tegerektep kalsa, anda birin anan kaçıp bergende birin jaradar kılsam, anı taygan tiştep jıksa, Baykoston ün çıga gülüp jüberdim. Taygan sel tırgıp turdu da, o bol kaydan ün çıkkanın bamday albay, jügürçüdö jütkünüp kulak turup kaldı. Men da güldüm da, anı başdan sılap joşuttum. Men kıyalıma güldüm. Azırkım emes, dege işik aşpasın bilip durup, damamat uşintip kıyaldana bergen adatıma güldüm. Bul özü emnemin özbü? Je joldan koşulganby? Kaçan bolsa uşul. Былтыр şarda jaşaçuda ne bir kıyaldarga berilip, ayagında özüme dalay gülgöm. Oşol kuhnyaga turup kalgan jyly kışka atu boldu. Былtır ele, jok, murdagy jylky kış eken. Astыбыз pol, poldun asты temir beton plitalar eken, padval, kampa jabdylganda. Kışkı ayazda temir betonuň muzdaşı bolsa, muzdun üstüne jylaňaç oturguzup koygondoy. Otundu eptep kamdap alganbız. Birok bu ýagyndan jaksaň bu ýagyňa nöçöt. Bet aldyň jylsa göçüň menen arkaň muzdayt. Kışkı çildede ayalym töröp, töröt üýünde 10 günçe jatyp kalyp, oşonda men görgen azapdy aýtpa. Ayalym üst-üstüne jagıp turganga murun üýü içe durus turbayby? Al jok, men erte menen bir jagıp koyup işke getem. Geçinde gelsem üýü içe muzdatkyçdan beter bolup kalat. Jalgyz özüme eşitememes eken. Bolgon jurgan töşönçülerde ast üstüme üýüp alyp bilbey galam. Nariste bala menen jaňy türgen ayalma kanday bolar eken dep tartkan ubaýym uşul boldu. Jarykçylykka jaň gelgen bala bu düýnüňe öte suw eken dep gaýra getip kalbas beken dep gorkam. Çıgaryna 2 gün kalganda işten ataýyn suranyp aldym da geçke meş jaktym. Giçine jylym sırap kaldı. Bolgon jalgyz gerebetdi meşdin tüýüne jyldyryp kelip koydum. Murunky orduna jyluluk jetçü emes. Oşonu tura kılıpmın. İşi kılıp balany jerge tigizbey garmadyk. Jatkanda ortobuzga alyp jatabız. O bolu uktaganda basıp koybas bekenbiz dep korkup jürdük. Giyin gönüp kettik. Göngönüm uşunçalyk. Hazırda bir jan başman jatsam, oşol gaptalym bir otola uyup borutmaýça o darlybay jata berem. Adam gömbös bale barby? Bala da göndü suuka. Gaýra çyrak bolçuday göründü. İştegiler suraganyn balany ortaga alyp jatyp jürgenibizdi jaňy tapgan aýla gatary maktanyş menen aýtsam bir ayal. "Ну это же не гигиенично", дейт. Jaşom alardykynda ele degen kıyaz kılıp, sır berbey jürçelem uyalıp kettim. "Ona всё mikroby zamёrzli", dep tamaşa menen gutuldum. Bala eşteme bolbody. Oşol kıştan ayalym orukşal bolup çykdy. Jaňy törgen neme balanyň girgogun juup, kolu sudan gurgabayt. Gömür jagıp, kül tüzöge çolosy tiýip. Alaz gelgen subaýdyn ayak jeninde akçadan jutaş adat bolup ketdi. İçken jegeni durus bolbosa tyňy elek nemege alda gyn eken. İşi kılıp kışı menen orukanaga 3 jolu jatyp çykdy. Andan dele oňolboy den solugy naçarlay berdi. Kırşyk adamga bir jabyssa bir otolo töp asty kılıp alat emespi. Gün jylymdap fevral ayaktap kalgan kezdile. Men dükönge baryp nan süt ap geldim. Kalgan tıyınga satıcı ötpöy jatkan lotereya biletinden birdi berdi. Meyli dep alyp aldym. Üýde da murun alıngan 2-3 bar ele. Baryny alyp nomerlerini garap oturdum da özümçe kıyalga battım. Uşulardan jok degende biri utsa, Volga utsa satyp jüberer belem.
же minip жүрөр белем. Özüm tölemör үйдө турсam, mingenim Volga bolsa kup jaraşat da. Satsam, basına ele satsam. Jok, basынан aşıra satsa dele alçular köp deşet. Baya günü kim aytdı, birөө Volga utkan lotereya biletin 2 Volganın basına sattı deyt. Alar ança akçаны kaydan tabat. Jeyt da. Adır jebegen kişi jok okşayt. Gazvada satkandan başlap. Men öz basına ele satat elem. Anan akçasına tamdı çekesinden çerte turup satıp albayım bu. A eger uşu biletlerden 2 utup kalsaç, makal. Birөө Moskvich ele olsun. Anda Volga'nı satıp tam alıp Moskvich'ti minip жүрөр elem. Jok, Moskvich'ti satış gerek. Oşanın kunna dele oydoğuday tam gelet. Mingenge Volga jakşı da. Anan Garis polkomnun janынан başımı çıgarıp ötsem. Dem alış gündörü yübilemdi salıp alıp, şardın sırtına çıkıp getsem. Adır minbegen Volga'nın giyin kartayganda geregem de. Kede ayalımdan uğurdanıp, kızlardı salıp jönösem. Anan gülüp jüberipmin. "Eyt ekensiň" dedim. İýmeyip balanın tuňgagyn juwup oturgan ayalym çoşup ketdi. "Kim?" Men bolsa gatkırdım. "Orukçan adam tarıngıç bolat." "Emne tildeysiň?" deydi ayalym. "O jok sen emes, uşu ýakda birö." Jogoru askadan taş kulaganday boldu. Şahardagy baştan ötkürgen öýde ıldylardy oýlanyp olturam. Jogoru askadan taş kulaganday boldu. Taýgan orundan atkan boydan ketdi. "Ak kıyalyň menen görü dagy geçikdimbi?" dedim. Men tuyuk törgö jetkençe gün götörülüp kaldı. 2-3 gün жүрüp eşteme ata albay ketembi dep çynda bardana başladım. Mildetim giyik atış bolboso da mıltık alıp too aralap жүрgön soň kanjygam guruk aytsam görgön kişi gülbeybi? Tögarım bolsa eşteme berbedi, balkim beretbele, eger menin gıyaldarım bolboso. Taňgamal taýgandan artyndan men da tura jönödüm. Çıgıştağı tuğ başlarından arta şoğlalanyp, kadrese jarık bolup kalganda arkarlar jayılgan borunun astına jettim. Taýgan alys ketpeyle toktogon eken, baylap algam. Tüz çıgıp barışga jayetden çet jakasy açık göründü. Gaýradan tuğ garynda aralap imerlik etken jylga menen örde oturup, bol jolumdagy arkarlardyň gaptalынан çykmakçy boldum. Kursak açıp, karu ketip terdep burdap, merçemdi jerge jakındaganda taýgan juluna berdi. "Berer bolsoň beri gör" dep jüregim ogo öter aptyga gagyp katulay bastım. Kara ter çygyp algan soň öpköň şamaldap güýükköniň da bilbeyt eken. Saladay bolgon jylgadan çıga bergende taýgan tıwırçylap, kaňşylap jüberdi. Anyň başyn jerge nygyra basyp tyňşay kaldym. Bol jolumda arkarlar 50 metrçe gelgen öýdönkü tektirde boluş gerek. Birok aýerden ürkön dabırty bulbady. Aňyça jogorky askan tündögi çagyl şagyrap kaldy. İş oşonda ele buzulgan eken. Men entek tentegim çygyp öňütge jetkençe gündün nuru aska-askanın uçlarına boyulup, anan ıldy jayıla başladı. Taýgan janagysynday julkunbay kalgan. Oşondo şekşip öňütden baş baksam, tektirde arkar turmak bale da jok. Ulam soksoyup götürüle verip, ahırı tikemen tik turdum, ağrı veri bastım. Jaňy gorgoldoru jaýnayt, juşagan jerlerinin çöbü japırılıp jadat. Men jerden ez garasam taýgan akyp kır-kır başyn garap, taňky suwuk jelge gözünden jaş çurtup oturgan. Agytyp jüberdim ele tek öýde salyp urup jönödü. Bagытyn ulanta andan ozup garasam, te gündün nuru jaňy jaýylgan gyrdan 11 arkar çuwap başyp baratypdyr. Kızgılt güröň jondoru gündün tamyljagan nuruna çagydyşyp, erten menenki zakymda özül gesil koz eles bolup, menin garmatbagan gıyaldarym sıňary kır aşyp ketip baratyşdy. Görüp durup uşunday asyl maklukdy atgyn gelbeyt, birok attyrbay ketkenine içim açyp kaldy. Emi mına töw garyndy gyrkyp ötüp, tuyuk törden solupdasyndagy möngülü biýik toğunun tüýünde turam. Tuş tuşunan tik bolgonu menen, uşul toğunun başynda Kaşga baş kişinin töbesinde bolgan 1 hektarça taýpaň bar. Al tigi görüngön möngüden da jogory. Giyiklerge beýmaral jaýyt. Aýerge aýuu da gelip kalat deşet. Özüm görgön emesmin. Em oşol Kaşgaga kaý jagyndan çyksam deyim. Tördü alkymdap barıp, anandagy atjan bir top jogory gaptaldap çykkan jolu bar.
Mergençiler menen murda bir çygyp görgöm, birok adır ayakka jelkem jer tartyp turat. Alys. Bu betinden 1,5 çykkanby jokpu bilbeyim, birok bir yerden garaganda oňy ele görünät. Bolgonda at döşerge taştap jö çygyş gerek. Nesi bolsa da giçine oýlanyp aluga suw jegine düşdüm. Gün gadrese ysy başlady. Birok taştan taşka jançylyp akkan suwunun salkyny jan jırgatat. Erteň menen tamaktanbay güýügüp toga çygyp gelgenge gardym katyp kalypdyr. Jata kalıp tiş sındırgan sudan içtim. Anan nam alıp jedim. Anan jalpak taşın üstüne çalkaman jatıp alıp, çıgartoonun başın qarap, çıkpaylı koysam ne olat? Akırı atalbagandan keyin dep oyladım. Birok bu oyum mowu taş üstündeki jırgalyman olan payda bolup jatkanyn bari bir çıgarımdy bilip oşondan ışınıp jattım. Oşintip gözdü jumup koyup çalkamam düşüp jatsam kandaýdyr bürkütten şaňşygan oguldy. Gözüm açsam asman açık. Tik karatbagan günden başka eç karan görünbeydi. Birok bürküt dağı şaňşydy. Gızıktım. Oşonda tigi möngülü zoğukanın daldasынан 2 bürküt uçup çıktı. Birinin çengeli kuru emes, tarbayıp salaňdagan birdeme garmap geletat. Aňgyçal çengelindegini goýaberdi. Şaňşygan oguldy. Keyinkisi şuqşurlup gelip ilip ketdi. Men dürbü saldım. Çengeldegisi arkar eken. Aýran galypmyn. 2 bürküt ana almak salmak almaşyp, men jatkan tuyuk tördün üstü menen tigi sayatçının askaların garay alıp baratdy. Dürbü salıp jattım, arkardan ali janybar okşaýdy. Gıbragansyd. Birok al uşul biýikden gulasa ölerim bilip, andan göre öpke jüreginden ötken uğu çengellerge kayıl bolup baratkansydy. Albette arkar antyp oýlamak gaýda. Jonuna mykçylyp, tört ayagy tömen salaňdagany menen moýunun geýkeýtip, jerde garagasy gelbegende öýde bürkütdi garap baratgandan ulam men oşentip oýladym. 2 bürküt ulan bir golu talyp ketkende şaňşyp taştap jüberdi. 50 metr çygyldy gulagan arkarda ekinçisi şuuldap jetip, andan ary ilip jönöp, menin üstümen alıp baratdy. Barakelde dedim men alardyň güçüne. Güçüne murunda erdigine, uşunday biýik güçün jaralganyna suktanyp özümçe tolkundap. Azdan soň bürkütler arkardy sayatçının askalaryna alyp girip ketdi. Kıýazy anda uyasında balapandary bar-go. Bizdin şarga gede göwnese kışkı çildede ajaýyp gana, orusça aytkanda zverinis kelip kalar ele. Kışında gelgen sebebi anda ısık ülkelerde yaşagan pil, maymıl, totuguş öňdüler üçün bizdin tüştük ыңгайлуу urak bolsa gerek. Ыңгайлуу bolboy gurusun, kışkı çildenin bizdegi suğu oňoý beken. Alar titrep jüdep turçu. Ajaýyp gana gyzyk jaý. Birok kaçan barbayın, bürkütke arslan menen jolborşga pilge boruma oruçu. Menin düşünügümde bürküt açık asman, biýik obonun batyry, pil bolsa düýnedegi haýwandardyň eň güçlüsü bolup durup, eň aýkölü momunu. Uşul törtönün kor bolgonuny görgüm gelbeydi. Uşul törtönü kordogan adam alardan pas görünет. Kor bolbogan demne, bürküt biýik asmandan, arslan menen jolbors jaňy kandan, pil çüýgün otunan ajyrap, kol garap daýym garmagdy. Oşonda oýlar elem, uşulardyň orna 4 jaman adamdy oturguzyp, göküreklerine çıkkınçı, kara mörtöz, mansapkor, koşomatçı dep jasyp koysa. Azır tigi 2 bürkütdi görgende oşol oýlaryman ulam tolkundap, suktanyp ketdim. Birok ajaýyp gana da jürgende başga nerseni oýlapmyn. Arkar baýkuşda emne jazyk. Jerge çykkan çöpden başga zyany jok bir asyljan. Birok al küçtülerge jem boluş üçin gana jaralgan. Asmandagy bürkütten, jerdegi garşgyrdan gorkat. Azır myltyk küçögen gezde adam al üçin garşgyrdan narak jo bolup kaldy. Arkar baýkuşga aýda baryp jan saktaýdy. Tabiat any ataý güçtülerge jem boluş üçin jaratganday. Any jeş üçin güçtülerdi jaratgan. Tabiattyn adiletligi de, adiletsizligi de oşul ekeni gaýradan meni oýga saldy. Bıyıl жазda şarda jürgende bir günü işten gelatgam. Jaňy sur Volga janma zuu öte berip toktop kaldy. İçindegi biri atkı terezesinden gol bolgalady. Barsam kadyr al eken. Gel tüş dedi. Salamga sungan golumdu tartıp. Kayaka? Tüşe verseňçi. Volga görsem sürdüp ketmejayım. Kadyr alda murunda uşunday jarkyragan maşina meni gütüp alganyna oýumy jynaby tüşe kaldım. Bu kanday? Je özüň meýmanga çakyrbaýsyň,
Je men çakırsam kıyılasың деп Kadiralı adatınça açık ayrım gülküsün saldı. Men birdeme dep günkmük etkiçe gayra özü üstümön dep tamaşalay berdi. Senikine varsam çakırtpaydı ele barıp koyot elem. Gedeysiň da jöndep konokta alba gayra özümdi uyat kılasıňmy deyim. Ya, çymba dep katkırıp güldü. Aytkany çyn ele. Men da gülgön boldum. Kanday, işleriň jakşyby? Dedi gayra kadimki jöp jönököy borukerligi menen. Alınça. Salkın kanday jüröt? Jenteke kaçan çakırasyňar? Jüröt. Daga 4-5 aydan keyin. Özüň kanday? Dedim men gezegim gelgende. Görüp turbaýsyňby? Dep al tamaşaly üngö saldy da estey koýdy okşoýt. Kwartiraym ne oldu? Kaçan jetki deysiň? Dedi. Daýny jok. Ali bayağı 10 kişinin biri alelek. Tigi upravleniýaň zam начальнигi aldyby? Aldy, ministerstwoga tigen kwartirany aldy deşpedibi? Kaýdagy ministerstvo? Bu ýylky ýyldyn esebinden silerge tigen kwartira bolçu. Oşony berişdi. Kantip? Al jaň ele gelbedibi? Jaň ele gelip alyp koýat da. Bizge bu ýyl kwartira bölmegi galdy degen direktor. Madyra baş. Oşol üçin direktor da çoňuna garşy çyguganyn başı köp eken. Birazga unçukpay bardyk. Mınday işler turmuşda bola berçi ele. Birok dal bizdin oğuzuzdan jurup ketkenine taň galyp tutalana başladym. Kadiraly oluttu süýledi. Sen köp gerseýbey başgalarda ele jürbeýsiňbi? Men aga surulu garadym. Bayağı günü men bir kişige girdim. Ali köz jakşybys. Seni öýdörek kızmatga alyny aýtdym. Kanday jigit özü dediler, men baykabay abdan çesni dep jüberipmen. Anday nemelerdi semirtip koysan gayra özüňni oğuzuňdy kandaç öyle deyt. Kızık eken dep başka söz ozuma girbedi. Seni sırtıňan gam görbe jüret deysiňmi meni? Bilem çoňoýup aldy, teňsinbeyt dep oýlaýsyň. Jok joldaş. Birok oşonda muruntan oýlap koýboy, çynyny aýtam dep sözümen aldyryp koýdum. Emki jolu antiş jok. Anan kalsa sen de kiçine bir iyikemdi bolsaň bola. Prinsip dep kaşaya bergeniň menen gursaň açyp dursa emnenin prinsibi? Aldy bolgonça alganyç bol, küçtü bolgonça gülganyç bol degen. Kolumdan gelbese kanteyn. Kolumdan gelbese. Niyet kılsaň turmuş öz ele öýretet. Akıldynyň bir aty ku, jamandyň bir aty joş deyt. Akyl bolbosa kulukdy kantip jasamak. Joş neme kulukka kudreti jetbegen soň prinsip degen bolup birdemege jarmaş bolat. Aly jetbegen akyretçil degende gep da. Sen meni jemelep atasyňby? Menin goruna düşkönümdi sezip Kadiraly gülüp jüberdi. Bir rayonda çoňu mayramda hökümetin esebinden saltanat toy ötkörüp jatyp akyryny aýtat deyt. Bilbegenge mayram, bilgenge atamın aşı dep. Oşansyň arada. Oýlanbosaň jeme, oýlansaň akyl. Atan görey ösken eken dep men çyn ele taň galdym. Toktat, düşem. Emne? Kadiraly gaýradan bayağı student anan koňşu gezdegi ak beýil teňtöşdügi menen güldü. Oy jaman dese. Jok joş dese dep dağa gatkyrdy. Kadiralynyň meni sypattagany çyn boldy. Men o şerden düşüp kala albadym. Anın erkine moýunsunup ani debey bara berdim. O bolu aeroportga bardyk. Kadiralynyň näşelnigi kurortga jönüp jatypdyr. Uzatkanlar bir top eken. O bolmurun bir restoranga girini sunuşlady. Jok, aýerden gözge çaldygabys. Tiýaka baktyn arasına baraly dedi bölegi. Anykyn tuura tabyşdy. Adam barybız bagaralap ketdik. Samolyotun uçarına dağı 1 saatday bar ele. Naçalnik uykuluk dep berkileri jönötkönübüz dep ortaga kanyaktar tolup ketdi. Al den solugyny oňdap getiş üçin köp tostor götörüldü. Bary içip jatdy. Bir kişi gana içpedi. Orukçaly okşaýt. İçkilik aga jakbasyn başgalarla bilet eken köp kıynaşmady. Arık kişi "Sizden den soluňyz üçin" dep bir tostu götörtdi da oğuz tiyip gaýra koydu. Azdan soň bary gyzyy başlady. Oşonda aligi orukçaly arık kişige müşkül düşdü. Kadiraly bul çörede da ötümde okşaýt. Adatynça tamaşaga salıp "Oy make, bizdi sırtymyzdan syndabay bir dal koýbaýsyňby?" dedi. Jok, aýtmadymby. Araň turgan başgalar jalap ketdi. "Al emi, birden eşteke bolbaýsyň. Kana, goluň ala garmaçy. Hey, birdi alyp koy, birdi. Hey, Jumaş Sakeýewiçiň urmatyna alyp koy emi." Arık kişi kıyılıp bolbody. Oşonda naçalnik Jumaş Sakeýewiçi ıstakanly garmap gelip, arık kişini iýinden gapşyra kuşaktady. Al abdan tamaşköy kişi okşaýt.
Uşu men baratkан samolyot avariya boldusun kadaysyňby? Dep karş güldü. Anan stakandy arık kişinin goluna garmatdy. Arık kişinin aýlasy tügendi. Uzak jolga çygardy antyp aýtmaňyz da. Bolupdyr. Emese aman esen jetip jakşylap es alyp gelişiňiz üçin. Bag işi duulda bar arık kişini maktap jatyp kalışdy. Anan dagy içişdi. Arık kişi da tartınar jer kalbady. Birden keyin bir neçeni götörüp saldy. Kuwaty jok neme bat ele temteň dedi. Samolyot uçtu. Jumaş Sakevich jönököy kişi eken bar menen öýüşüp koştaşdy. İçkilikten dağı kaldı ele uzatkandar çoğulup gaýradan içdik. Men da içtim, men da gyzy başladım. Men da Kadıralıday şaýyr açyk bolgum geldi. Bola albadym okşaýt. Antkeni meniň sözlerime hiç kim dele gülgen jok. Anan çynda ele mas bolup galypmyn. Geç güzmal ele. Şeýrikkandan akyl esimi jynasam, karaňgy köşede baratam. Saat 11, 12 bolup galsa gerek. Jürgen maşina görünbeýt. Görünse düşüp ket alamy dep sypalasam bir tiýin akça jok. Estedim. İşten çykkan dele jok emes bile. Oşol üçin üýge jö getip baratyp Kadıralyga jolukmadym bile. Kadıralylar kantyp ketdi eken. Estey alba goýdum. Jana alige arık kişi ököz guçaktaşyp turbadyk bile. Anan emne boldu? Arık kişi aýtyp jatkan. Aşgazanym ogruýt. Gastrit. İçkende oortuga güçü jetpey galat okşaýt. Unçukpay jymyldap kaldy. Birok erteň azabym beret. Kanday deysin? Jumaş Sakevich jakşy kişi, Men başı ikep durdum okşaýt. Men jakşylap jönöt albay kaldym başgalarday bolup. 100 deli araň tap saldym çöntegine. Birok jakşy kişi. Göňülini albaýt. Görüp turbaýby meniň awalymda. Men başı ikep durdum okşaýt. Anam bilbeýim. Arık kişi gaýda getdi, Kadıraly gaýda getdi. Al kıyazy menden adaşyp kalgango. Bolbosa maşinesi menen jetkirip goýot ele. Al meni taşlap getipdir dep oýladan arzandym. Oşentip karaňgy eň köşede jö baratdym. Esime gelgenim bolbosa konýaktyň güçü gadymkisinde eleken. Barar uy Irakda, başga aýla jok, gere arıştap jö jürüp oturdum. Taň görü dedim özüme. Mına güçlüler kanday jaşaýt. Men da güçlü bolgum geldi. Güçlü bolsaň adildikti da bagynyp alasyň. Al saga göz garandy bolup, kaýra özü hyzmatyň kılat. Karaňgy köşede özümçe erdemsip, başyn jerge salgan naçarlardan joluksa, naçarsың dep urgum gelip, çoň arıştap baratdym. Dünýem tügel bar maksatyma jetkende göňülüm götörünkü. Ras, tereňimde men güçlü emes ekenimi, tabiatymda güçlü jaralbagyň soň ataýlap bola albasymdy. Andyktan bu gyýaldarym jön ele kalyp ekenin, erteň başym şylkyýarym bilip baratdym. Birok any moýunga algym gelbedi. Üýge tüm bir okumda jetdim. Aýalym jatyp alypdyr. Birok uktabay, çyrak öçürbey jatgan eken. Üýge girip, men özümni bir gyzy goýdun üstünden garmadym. Aýalym meniň geçkenime tarnyp, aýdyn aýagy bolup üýde tyýyn jok jutap turgan çakda garyzda akça tap gelet dep ümitde jatgan baýkuşdun tarnar jönü bar ekenin bilip girdim. Birok güçlüler menen ıstakandaş bolganyma gorçtan ekenime, demek aýalymdyn tarnar jönü jok ekenin sezdirgim gelgenimi baýkabadym. Töşökde jatyp betim ısıdy. Taň görü dedim özümçe. Kunaryň uşunçele öle. Erti menen oýgonsoň başym jazdykdan göterilbey galypdyr. Geçe günkü düýne bugün başgaça. Murdagy günküsündey. Işiňe geçikdiň go, dedi aýalym. Bala tünü menen ıylap çykdy. Emçegime tüç çykpay galypdyr. Men ontop başymdy jazdykka gatdym. Şarsuunun şapatasında giçine çiri alıp algan soň, tigi çokudagy taýpanga jönödüm. Mergençiler çykçu gönümüz jolga salbay, jana aýtganday türdün alkymyna jetip, anany merilip jürüden ışınıp tüz betke saldym. Tiktigi bolbosa askazonun aralary açyk ele görünüp durat. Salt adam çykyp ketjüdey. Kıynalyp kalbas bekem dep oýladym da gaýra. Jok degende bir jolu bir ön izini erçibey. Özümçe jol izleyinçi dep özümdi tamaşalap koydum. At alys, tömönde kaldı. Taýganda menin bul jorugumdy jaktyrbaganday ulan bir jalpak taşga jetip oturup alatda. Köpde artyman göňülsüz gelet. Ulam gökürek açyp tüdeden guwat ketken saýyn özümde göňülsüzdene başladım. Birok öjürlendim. Gün tüşden gyngaýyp ketdi. Men çokudagy taýpanga jetkiçe beşime op kalar. Çarşaganymy, joldan orun tandap alganymy oýlanboýunçy dedim. Antbeseň oga öter çarçay beresiň. Asmandy tuş tarabynda garamış bolup, oý alak sutunun hareketinde bastım.
Ар жерде экскаватор челгенсип сурдун ийин казган аюунун изи жатат. Жолуман аюу жолукса деп андан ары эмнелер болорун ойлойм. Бирок буларга алаксый албадым. Тизем бүгүлүп, жүрөгүм жарылып кетчүдөй какканда алсыз адам экеним ойлоп, аргасыз токтоп калам. Артыма карасам, байкабай кыялап жүрүп отуруп, чыккан жермен бир топ капталдап кеткеними көрөм. Туура ат буякта калыптыр. Төмөн белгилеп алган багытымда туурада калып, мен азыр башка аскаларды аралачуудаймын. Булар деле жанагынай көрүндү. Арасынан өтүп кетер жолу бар сыяктанат. Жанагы белгилеген багытым дуруш көрүндү эле. Бирок ага жетен деп кайра артыма саламбы? Мынча чыккан соң кайтыш жок. Кичине отуруп дем алып, дагы кыялап жөнөдүм. Ошентип 5 кадам аттап бир токтоп жүрүп отуруп, дагы башка аскалардын түбүнө жеттим. Аскалар анча бийик деле эмес, бирок жалама тик, араларында ит секирип өткүдөй кычыктары бар. Ошол кычыктар менен өтүп кетермин деп дагы тырмыштым. Кызык мына ушунда башталды. Аскалардын бери түбү куюлган шагыл эле. Бир кадам өйдө тырмыштым, 2 кадам кайра төмөн жылбышам. Кетпеген жермен тергетип күшүлдөп ышылдап, 4 аяктап жан алекетке түшүп жатканымы, сыртыман бирөө көрсө күлөр беле, же аюу деп атар беле, өзүм өйдөлөй албай жаным кашайып жатып ушуну ойлосом, тереңимдеги чарчабаган сезимдер күлөт. Тайган күлүп турдубу, же түшүнө албай таң калып турдубу? Мен эптеп аскага жетип жабышканымча артымда оорунан жылбай кадала карап тура берди. Мен калтырап титиреп асканы таянганымда, ой жаман десе, мынтип чыгат деп акыл үйрөткөнсүп, 2-3 секирип чыга келди. Адам 4 аяктап айбан болуп жашай албагандан кийин 2 аяктап адам болуп алса керек деп ойлоп, тереңимдеги чарчабаган сезимдер дагы күлдү. Бу жерге бир топ эс алдым. Канткен менен аябагандай эле бийиктеп кеткен экен. Асман 7 катар болсо, төмөнкү катар ушулго. Те алыстагы бөксө тоолор, куру көңдөй, бабакан козу жайчу дөңсөлөрдөй жапыс көрүнөт. Аралап жүргөндө аларда асман тиреп турчу эле. Береги кызыл таш, түбүнөн караганда баш кийимиң түшчү эле, эми бут алдында жатат. Жанагы обологон бүркүттөр деле ушу бийиктен өттү окшойт. Жердин шамалы чаң бурусткандан башкага жарабайт. Бу чокунун шамалы өгөө болсо керек. Мен сүйөнүп турган аскалар окчунурактан караганда жылмакай көрүндү эле. Эми таянсам майда-майда тикендери алаканыма өтүп, жалама бетинен бастам өтүктүн таманы чып-чып жабышып, сыйгаланбайт. Нечен кылымдар бою көзгө илешпеген кумдар менен ургулай берип, шамал биротоло чегип койгон белем. Аскалардан ары аз эле калды окшойт. Кычыктарын аралап өргө тырмыштым. Бир аз чыга түшкөн соң аскалар түгөндү да, шагыл аккан куйга туш келдим. Куйдун аркы бетинен көк жалтаң зоока көрүндү. Биротоло чарчап бүткөн элем. Тизем титиреп бир азга эмне кылышты ойлоп туруп калдым. Мындай камакка кирип кетерим ойго келген эмес. Эмне кылыш керек? Наркы беттеги зоокага адам түгүл кийик өтө алар эмес. Артка кайтканда деле жанагы аскалар, аларды жармашып тике чыгып кете албаган соң ушинтип капталдап келдим. Бир азга акыл токтотуп карап турсам, наркы беттеги зооканын өйдөрөк жагынан кысык көрүндү. Кадыр эсе атчан адам баткыдай. Куйдун таманын өрлөп ошого жетсем, андан ары дагы бирдемеси болор дедим. Капталдап кадам шилтедим да шагыл көчүп, мени төмөн ала салдырып кеткенде жүрөгүм оозума тыгылды. Дал басалап тура калып, мылтык менен дүрбүнүн мойнума чырмалышкан боолорунан бошоно албай, карбаластагыча шагыл акырын көчүп, мени жанагыдан 10 метрче дагы төмөн түшүрүп кетти. Тик куйдагы шагыл мынтип араң турганын ойлогонда билген да эмес элем. 4 аяктап эттеп таканчыктап туруп, алды артымды карансам, мен баскан жердин үй ордундай шагылы жарылып, мени ала көчүптүр. Төмөн дагы 50 метрче сыйгаланып барсам, андан ары шаркыратма өңдөнүп, шагыл куюлуп турган туңгуюк кургуйга уча турганмын. Мына ушунда жаным көзүмө көрүндү. Боюму түзөй албадым. Кыбыр этсем шагыл көчкөнү турат. Эми көчсөм мени жумалактай ылдый алып кетери бышык. Аза боюм титиреп, эки жагымды жалдырай карадым. Жардамга келчү жан жок. Тайган жанагы мен алгач куйга кадам шилтеген жерде чочоюп отурат. Ал азырда мага күлүп отургансыды. Ал менден 20-30 метрче жогору калыптыр. Демек бир кадам шилтегенде шагыл мени ушунча алып түшкөн экен да. Кыбыроодон корктум. Түгүл кыйкыруудан да корктум.
Kar göçküsü menen jer göçküsü жаңырыктап деле жүрүp кетет дегенди уккан элем, ошол эске түштү. Бирок жардамга келе коер жан жок болсо да аска-жоолорду жаңыртып кыйкыргым келип турдум. Адам айласы түгөнгөндө кыйкыргандан ага алы келбесе оонтогондон башка амалы калбай калат окшойт. Бүткөн бойдо муздак тер кетти. Аскаларды жалмалаган шамал шу деп, эки зоонун ортосу адепке жапан кезинде турду. Бул кебетеси мени кечегичилеп толкундатпай, эми жандан түңүлтүп коркутуп жатты. Шамал шу десе, аскалар кошо шуулдап, жер үстүндө адамзат жарал элек кездеги доошу сыяктанып жүрөктү үшүтөт. Учуп өткөн бар энде көрүнбөйт. Же чымын, же чегетке өңдү макулукта жок тегерегимде. Төбөдө күн турат, ал эмне кылып турат, анын нуру жылытабы, же үшүтөбү мага таасирсиз. Андыкени күн да мага кайдыгер карайт. Башка тарап бүт муздак, бүт таш. Таштардын арасында төрт аяктап, бир кубулуш күткөндөй жалдыраган мен. Кайда баягы турмуш жөндөг ойлор? Кайда баягы максаттар? Ушундай да келбейби? Жардам бербесе да көңүл алаксытпайбы? Жок, алардан дарек жок. Баары мени кыйынга таштап коюп кетип калышты. Бир гана тайган байкуш ит, асыл итим, ошол мага жардамга келатты. Абайлап жатып араң тизеледим эле, жогору жак шырп дей түштү. Коркуп селт карасам тайган ордунан жылган экен, менин изиме салып шагылды дагы көчүрөбү деп жаным чыгып кетти. Бирок тайган менден акылдуулук кылып, аскалардын түбүндөгү билектей кагын жер менен бураңдап мага бет алды. Эркеп кеттим, сүйүнүп кеттим. Азыр чоң көчкү жүрүп, мени кошо ала кетсе да кайыл болуп үн чыгара, "О, тирүүлүк" деп жибердим. Тайган менин тушума оропара келди да, кантип жетем дегенсип белчемен шагылга батып турган мени тиктеп туруп калды. Үрбөдү, жаланбады, акактабады. Бардык иттик белгилерин таштап, мени камоодон кантип куткарып аларын билбей турду. Аны тиктеп, төрт аяктап жалдырап мен турдум. Көздөн учкан ак кайык. Андан бери 3 жыл өттү. Мен кайра шаарга көчүп келгем. Айылда чыдап 1 жыл араң жашадым. Айылда туулуп өскөнү менен жат болуп калыпмын. Алган билимим да, үйрөнгөн кесибим да айылга ылайыксыз экен. Же мугалимдик, же трактористтик жумушка жарабайм. Айлели боорукер эмеспи? Сыйлап турушту. Бирок жылмаал эле сый боло бермек беле. Ар кимдин өзүнө жараша тиричилиги бар. Эл тирилигин кылып атса солдоюп көчөгө жалгыз батпайт экенсиң. Өндүрүш бригадасына эсепчи бол деди. Мунусу сый эмес эле. Бирок ага да эбим келбеди. Анан алардын да айласы түгөндө өзүм да мүңкүрөй баштадым. Эр болуп үй бакпасам, билимди болуп жумушка жарабасам, кой дедим өзүмчө. Алдыга кеткендердин чаңында жүрсөм да, шаардагы жолума кайра түшөйүн. Жылдызынан адашкан жолоочудай болуп, кайра шаарга көчтүм. Турмуш кенен да. Бир коңулунан кызмат, бир бурчунан баягыдай квартира таптым. Өз башыма өзүм мээнет үйгөн жаным. Ушинтип жашоону кайра баштадым. Эмнегедир былтыртан бери оорукчал болуп кеттим. Ошол үчүн бу жайда 1 ай көргө келгем. Кече күнү ойдо жок жолугушуу болду. Көлдөн чыгып кумда жаткандарды аралап келатат элем. Бет алдыман бир келин оропара боло берди. Күнгө денеси тотугуп калгандардын арасында ал аппак эле. Жанында жигити бар. Анын эти да тотуккан. Жаңы келгендерден го. Жаныбарым жакшы мал экен деп, эркекчилигим менен ичимен жымыйып койдум да, ошол замат кандайдыр кылт түкшүмөлгө жүрөгүм солк этти. Ошолбу? Кайдан? Өтө берип кайра кылчасам келин да жалт бурулуп карап калган экен. Көздөрүбүз урнуша калып жүрөгүм титиреп кетти. Ал да мендей болдубу, көзү жалжылдады. Бирок жигити шаштырып, "Жүрө берсеңчи комайланбай. Жаңы чечингенде дайыма ошондой болот" деп нары ээрчитип кетти. Мен ордумда селейип артынан карап турдум. Ал кайра кылча албады. Бирок дагы бир карагысы келип баратканы аппак далысынан билинип баратты. Мен катуу толкундандым. Бир аз турдум да келиндин караанынан көзүмө албай, ошол турган жериме отурдум. Тооба, мындай жолугуш болот деп мен эч качан үмүттөнгөн эмес элем. Анын качанкы бала кездеги аппакай банттуу элесин гана
Kээ кездерде эстеп калганым болбосо, дар көймөн bir otola чыгып калгандай эле. Эми карачы. Жигит аны колдон алып сууга киргизди. Келин да мендей абалда болдубу, анысын билдирбеске кат кырып күлгөн болуп башын чайкап кылчактап, жөөктеги эл арасынан мени издеп калып жатты. Мен отуруп алганга ага көрүнбөдүм окшойт. Сөздөрү да ана угулбаса да күлкүлүү үндөрү жетип турду. Жигит аны улам тереңге тарткылап, өзүнчө жыргап баратты. Келин сыр билгизип, анын көңүлүн сындырбаска шаңкылдап күлүп, башын чайкап толгонуп бери боло калганда эл арасынан жалт-жалт карап жатты. Унутпаган экен деп ойлодум. Жүрөгүм элжиреди. Жигитинен бөлүнүп тезирээк чыгып келсе деп шашып отурдум. Келин да аны ойлоп, бирок жээкке бир келбей жатып, жигитин жалгыз таштап, башка бир таанышына ашыкканы адамгерчилик болбой каларын дагы ойлоду окшойт. Суу көкүрөгүнө жеткен тереңде жигитти мойнунан кучактап, аптыгып күлүп турду. Эми ал жанагысындай жээкти улам карай бербеди. Мен ызаландым, кайра ойлодум. Балким так ал мен ойлогондой ойлогон эмес чыгар. Мен өзүм эле каалаганымы чындык кылып жаткандырмын. Буга ого бетер ызаландым. Салима, чын эле ушул сенсиңби? Теңге чөпкө конгон ак көпөлөк тарыздуу татынакай, кичинекей апакай кыз сен белең. 6-класста экөөбүз бир партага отуруп окубадык беле? Балдар бизди бирин-бири сүйөттөп тамашалашчу эле. Ага арданчу элек, айрыкча мен. Ортобузда чын эле кандайдыр сезимтал жакындык бар эле. Бирок аны сүйүү деп оюбузга да, оозубузга да алган эмеспиз. Ал бир өзүнчө жүрөктүн толтосун ысыткан жагымдуу сезим эле. Ошол Салима сенсиңби? Сен шакылдаган ачык айрым, бажырайган бото көз, күлгөнү да, ыйлаганы да. Ооба, бир ыйлаганын билем. Сүйкүмдүү кыз элең. Мен болсо сезимдерин ыйык көрүп, ичине терең каткан, сага да айткысы келбеген түнөргөн кара бала элем. Ошол Салима сенсиңби? Бирин-бири сүйөттөгөн балдардын тамашасын шылдың көрүп корунуп, ал кордуктан кутулуш үчүн мен бир жолу сага орой айттым. Сен бакырайып тиктеп алып анан ыйлап жибердиң. Ошол түрүңдү көрүп алып, кайра жети өмүрүм жерге кирген. Баарыңар тарап кеткиче ээн жолдо эңиреп жалгыз отурупмун. Андан кийин экөөбүз жолуктукпу же жокпу билбейм. Бирок мен жолугууну каалаган эмесмин. Анткени өз күнөөмө мойнума алышка батынбагам. Сенин жүзүңү кайра көрүштөн жүрөксүнгөм. Ошол күндөрдүн биринде сенин туулган күнүң болмок эле. Сен мурда мени чакыргансың. Мен эмне белек алып барарымды билбей жүрсөм, апам 2 тал чийге кызыл-тазыл жибек ороп, куурчак жасап берген. Ошону алып бар деген. Апам сени билчү. Атүгүл экөөбүздү бирибиздикине бирибиз катташып, баш тийиштирип, бир отуруп сабак окуганыбызды билчү. Эми ойлосом, ошого апамын ичи жылып, жетине албай жүргөн белем. Алиги куурчакты ошол үчүн жасап берген тура. Ага мен уялып, анан силер көчтүңөр. Көчөр алдында сен биздикине келипсиң. Мен жок элем. Келсем апам айтты. Эмнеге барбайсың? Белегинде али берген жоксуңбу деп жемеледи. Сенин көчөрүңдү укканда мен коркуп кеттим. Куурчакты алган бойдон жүгүрдүм. Көчөнүн башына жеткенде жүгүңөр салынган машина айылдан чыга берди. Жүктүн үстүндө сен, папаң экөөң шаарда өскөндүк кылып атаңа папа дечү эмес белең. Отуруп баратканыңарды алыстан көрдүм. Чымын куюн болуп артыңардан жүгүрдүм. Бирок машинеге жетмек кайда. Көчөдөн чыккан жерде машинанын чаңына аралашып кала бердим. Ошол Салима сенсиңби? Жүрөгүм ооруп кетти. Күн куйкалап баратат. Жигитти таанып коюп турбу? Салимага жакыныраак барып сууга түшөйүн дедим да кайра айныдым. Салиманы кысынткым келбеди. Оордуман жылып, телпектин көлөкөсүнө отурдум. Аңгыча Салима да жигитинен бөлүнүп, бери карай көл жиреп басты. Ал үшүдүм дегенби, жигити артынан кыйкырган угулду. Салима, көлөкөгө отур, сразу күнгө күйбө. Салима ага кайрылып баш ийкеди да, аппак денесинен суу тайгаланып, пери өңдөнүп көлдөн сурулуп чыгып келатты. Мен апкарый баштадым. Жана алактап байкаган эмес экем, карап отурдум. Мүчөсү көрктүү келин болуптур. Келин курагына ылайык сал толуңку, анысы ого бетер сулуу көрсөтүп маңкаят. Ал көзү менен эл арасынан кыязы мени издеп жээкке чыкканда ордуман турдум. Ал көрдү да түз мага баспай, башка телпектин түбүнө кетти. Кыз кезинде мектептин тегерегинен же жолдон көрө калса,
Ay toktочу деп башка кыздардан бөтөнчө аппак алжапкыч апакай бантчан шакылдап жетип келчү эле. Анда мен балдар көрсө дагы тамаша кылат. Эмнеге келатат деп кысынып турчумун. Адыр каалап турганымда антип түз келбей, буйтап басып кеткенине ичим ачса да, байыстуулугуна ыраазы болдум. Ал бош телпек таап, көлөкөсүнө отурганда жанына бардым. Жүрөгүм лакылдап, көмөкөйүм кургап кетти. Салима, саламатсыңбы Салима дедим аптыгып. Ал эндүү сүлгү жамынып, тизесин кысып, нары толгоно чачынын суу болгон өрүмүн сыгып отурган экен. Менин барарымы билип күтүп, көкүрөгү көтөрүлө өрөпкүп отурган окшойт. Курулай каада кармап таанымаксам болбоду. Үнүм чыкканда жалт бурулуп, ичтеги толкунун баса албай жал-жылдай тиктеди да. Сенсиңби? Деди. Анан толкундап көл бетине көз жиберди. Мен да көлдү карадым. Жигити нары карап сүзүп бараткан экен. Эмнеден сөз баштоону билбей аптыгып калдым. Кандайча? Дедим мукактана. Ал түшүндү. Абалымды сезди. Ушунча жылдар бою көрүшпөй, көрүшүнү ойломоктурсун. Унутушуп баратканда жолуксаң, мурдагы күнү көргөн таанышың менен сүйлөшкөнсүп жөнөкөй ал жай сураша албайт экенсиң. Же ысык кучакташып каларда жөнүбүз жок эле. Башка сөз керек болду. Аны мен таппадым. Бала кездеги мамилебизди тапатаңдан эскерте кетүү ылайыксыз болду. Табиятында эркектен сезимтал болгону менен тар жерден жол тапкан аялдардын эпчилдиги мына ушундайда жардамга келет. Салима менин элесимде аппак бантчан, бакыран көз кичинекей кыз бойдон жүргөнү менен бу кезде эс токтоткон келин болгонун азыр байкадым. Менчелик эле толкундап отурганы сезилип турса да, анысын басып, ортобузда эч кандай ылымталык болбогон сыңары, азыр гана таанышып отурган кишиче «Кайда иштейсиң?» деп жөп-жөнөкөй сурады. Мен ушинтип андан сурасам, балким тоңдоосун чыгарып эле, бирок Салимага таарынбадым. Кайра туюктан чыгарганына ыраазы болдум. Ушинтип оболу бири-бирибизге үзүк-үзүк суроо беришип, анан акырындап сөзгө кирдик. Салима азыр үй жайлуу болуптур. Тиги көлдөгү жигит күйөөсү экен. Бу биз жаткан санаторийде эс алып жатыптыр. 2 балалы болуптур. Азыр үй бүлөсү менен Пржевальскийде турат экен. Ошол шаардагы пединститутту бүтүрүптүр. Өзү азыр шаарда экен. Күйөөсү менен учурашып кетүү үчүн бүгүн келиптир. Эмне кайра кайтасыңбы? Эртең. Ичимде бир сезимдин кылы үзүлүп кетти. Сөзүбүз кошо үзүлдү. Экөөбүз тең тунжурап көлдү тиктедик. Күйөөсү бери карай сүзүп келатыптыр. Салима оңтойсуздангандай ордунан козголуп калды. Мен жанынан турдум. Күйөөң кызганчакпы деген суроо тилимин учуна эле келе түштү. Кайра тиштендим. Ушундай асыл туткан адамдан антип сурашым арсыздык болор эле. Аны орусча пошлость деп таасын айткан. Коштошподук. Дагы жолугушабыз деп убадалашпадык. Жүрөгүм өй тартып четтеп басып кеттим. Ошол бойдон Салиманы кечки тамакка барганда көрдүм. Мурда эле салбапмын. Күйөөсүнүн столу биздикинен алыс эмес экен. Салима экөөбүз көз кыйыгыбыз менен бири-бирибизди көрдүк да, экинчи карашпай тамак иштик. Күйөөсү мындагы тамакты начар даярдашарын алыппы, же башка нерселерденби тез-тез сүйлөп жатты. Салима ага туш келди баш ийкеп коюп, кээде укпай калгандай күйөөсүн тиктейт. Анын ою башкада болуп отурду. Тамактан кийин көрө албадым. Издеген да жокмун. Жок нерседен күйөөсүн шек алдыргым келбеди. Эч жакка чыкпай бөлмөдө жаттым. Ал түнү көпкө уктабадым. Ар демелер ойго түшүп, өткөн өмүр кайрадан элестеп жүрөгүм ооруп жатты. Адатынча оюм менен жүрөгүм эки жаат болуп алып, жаакташканга кирди. Ал экөөнү жараштыра албай, жараштыргым да келбей, тыянагы эмне менен бүтөрүн билгим келип, өзүм ортодо болдум. Эмне үчүн мен ушундай жаралгам? Деди жүрөк өзүнчө сыздап. Курдаштардын тамашасынан корунуп, бала күнүмдө Салимадан айрылдым. Балдар Салимага жетпеген үчүн ошентишти. А мен колумдагы ырысымды төктүм. Бул эмне? Мүнөзбү? Же табиятымбы? Табиятыңан начарсың, деди ой дароо. Эмне? А сен белең куугаптал. Сенин айтарың ошол да, кычыткың бар эмеспи? Мына чынын айтсам ызалана баштадыңбы? Ушунун үчүн начарсың. Болбосо качан ага аталат белең? Шаарда окудуң, шаарда иштеп калдың. А кезде окууну бүтүп, каалагандын баары эле шаарда кала алчу эмес.
Sen iштеп жүрдүң, бирок башкаларчылап жашоо үчүн күрөшө албадың. Айылга качып бердиң. Аның ырас, деди жүрөк. Бирок мен жашоодон эмес, кошоматчылыктан, кар өзгөйлүктөн качтым. Койсоңчу, деди ой, ого бетер кыжырын келтирип. Баягы желөө сөздөрүң кала элекпи? Эсиңдеби? Институтта жаңы бүткөн кезде сен өзүңдү ким көрдүң эле? Бу дүйнөнүн арылык үчүн жаралган жалгыз өзүң сыяктуу жүрчүсүң. Бу дүйнөгө кандай периште болуп келсең, элдин баарын өзүңдөй кылып тазартып, анан кетчү деп ойлочусуң. Кийин кадыралылар жер үстүндө шаңдуу жүрүп, сен аларга теңиле албай, алардай жашай албай мүңкүрөй баштаганда, турмуштагы ордумду айылдан издейм деген жок шылтоо менен өзүңдү алдап качып жөнөдүң. Ыраспы? Рас. Бирок ойлосоң да тайкы ойлоносуң. Мен бул дүйнөгө курсак тойгузуп гана жыргап өтөйүн деп келген эмесмин. Ой, анын сөзүн бөлдү. Мунуң эски сөз. Качканың айтчы, начарлыгыңанбы? Жок, мен кадыралылардан жийиркендим. Ой, адатынча үстөмөндөп алды. О, кайраным. Дагы эле өзүңдү өзүң алдап жүрөсүңбү? Оозуң барбаса мен айтып берейин. Кадыралы максатына жетиш үчүн адамдар колдонуп жүргөн бардык амал айлаларды колдонду. Ал утту. Андайларды күчтүүлөр дейт. А сен андайлар менен күрөшүп, дүйнөнү тазалап кетчү, сен аларга тең тайлаша албадың, жеңилдиң. Жок, күрөшүп жеңилген да жакшы. Сен күрөшө албадың, күрөштөн жүрөксүп качтың. Суроолуу жүрөк өйүп турду. Анан айылга барып эмне таптың? Деп ой биротоло жеркелеп алды. Эчтеме. Айылдагы эл жашабай эле Акшоо кумдун ичинде ырдап жаткандай ойлогонсуң. Барып көрсөң айырда да күрөш бар экен. Эсиңдеби? Баягы түлкү заңдап кеткен кулжанын куу башы. Сен ошол болдуң. Дагы ошол алыңда мергенчилер кылымдардан бери басып жүргөн жолду жерип, аскадан өзүңчө жол издедиң. Анан эмне болду? Жок, ой, тантырап баратасың. Чабалдык кылсам кылгандырмын. Бирок өзүнчө жол издөөнүн эч жамандыгы жок. Жакшылыгың ошо, асканын арасында өлүп кала жаздаганыңбы? Өлүп калышка да болот. Жаңы жол издеш деген күрөш. Бири өлсө экинчи бирөө табат. Анан өлө турган болгондо итке жалынат дечи. Ажы кыстанба. Ой болгонуң менен ага акылың жетпейт. Сен ойлогон кадыралынын күрөшү күрөш эмес, жамбактылык. Бирок ал күчтүүлөргө кирет. Өзүң айткансың, эсиңдеби? Баягы аэропорттон кызууга айткан түнүчү. Арам күчтүүлөргө кирет да. Макул, арам эле болсун. А баягы туюк төрүнүн оозунда жатып көргөнүңчү. Саятчыга аркара алып өткөн эки бүркүт эсиңдеби? Алар кандай күчтүүлөр? Мен бүркүттөрдүн бийиктигине, адилдигине суктангам. Адилдиги ошобу? Сен көздөгөн бейкүнү аркарда алып кетти го. Кадыралын карышкырга окшош. Тийсе кырып кетет. А бүркүт асылдарга кирет. Алса бирди гана алат. Бүргүн салбайт. Айырмасы бар бекен? Анан сага окшогондор салимасынан айрылып, жел кыялы менен куржалак калат дечи. Жүрөк эрксизден күлдү. Оңбогон метамсың, ой. Байкуш жүрөк, сезимиң бар, эсиң жок. Иши кылып аман бол. Жүрөк тереңдеги акыйкатын түшүндүрө албаганына ыза болуп, кул жуюп тынч жатты. Ой болсо, аны артынан карап, кытмыр күлүп ойго отурду. Булардын талашынан дайын дутуянак чыкпасына көзүм жетип, мен уйкуга кеттим. Эртеси Салима жөнөдү. Күйөөсү автостанцияга жөнөтүп барды. Айлам кетти. Жакшылап бир сүйлөшө албай каламбы деп корктум. Экөөнүн артынан акмалап автостанцияга мен да бардым. Салима менин ээрчип баратканымы көрдү. Сыр бербеди. Мен да жакын жүрүп, күйөөсүн бушайман кылгым келбеди. Автостанцияда эл көп экен. Салима автобуска түштү. Четтен карап шыйпылыктап мен турдум. Автобуска эл шыкалып толду. Күйөөсү ооздон сүйлөшүп, чарбачыл неме окшойт. Тапшырмаларын айтып жатты. Автобус жөнөмөй болду. Мен чыдабадым. Түрткүлөп жатып эптеп кирдим. Жөөлөп өтүп баратсам күйөөсү мени карап бүшүркөп тааныды. Бирок автобуска түшкөнүмө маани берген жок. Автобус жүрдү. Күйөөсү калды. Салимага жете албай, артта тыгылышкан жүргүнчүлөрдүн кысындысында бутум жерге тийбей мен бараттым. Автобус жүрө бергенде Салима мени эстей койду. Терезеден далбастап сыртты эл ичин карады. Мени издедиби, же күйөөсүнө айтылбай калган сөз болдубу билбейм.
Özüme jordum da içim жылыды. Эптеп түрткүлөшүп ага артынан жакындай бердим. Жетип ийине кол койгонумда Салима жалт карады да сүйүнүп кетти. Күлүп жиберди. Мен сени калып калдыго дедим эле. Коштошууга жарабай. Коштошууга жарабай дегени кадимки бакыран көз, ачык айрым кыз Салима эле. Бирок анысына азыркы келин Салиманын какшыгы кошулуп турду. Бир жолу коштошпой калам деп 15 жыл жоготтум. Эми коштошпой калсам кайра көрөрүмдү ким билет? Салима ал кезде эстеди. Көзү коймолжуп жаркылдаган тамаш көй кебетеси өзгөрүлүп, бет алдын ойлуу тиктеп калды. Өзүңөн, деди анан билинер билинбес кейиш менен. Кечеги сүйлөшкөнүбүздө кандайдыр сыйгармануу бар эле. Азыркы кебетесине жүрөгүм лакылдап кетти. Кучактап өпкүм келди. Бирок элдин көзүнчө кайдан? Кучактап өбүү демекчи ойлосом, кечетен бери бу дүйнөдө Салимадан башка жакын кишим болбогондой, жагымдуу ысык сезимде жүрөм. Бирок баягы экөөбүз кол кармашып жүгүрүп жүрчү бала кезде мен Салимага тике карап, бир жылуу сөз айттым беле? Эстей албайм. Ошого өкүнөм. Автобус бир топ жүрүп алды. Эми сен кайда барасың? Деди Салима. Билбейм. Сени менен жай отуруп сүйлөшсөм дедим эле. Сүйлөшкөндө эмне? Көрүштүк, учураштык. Башка эмненен сүйлөшмөкпүз? Же бирдеме өзгөрүп кетмек беле андан? Бала кез өттү кетти. Кайра кайрый алмак белек, деди Салима бет алдын телмиретиктеп. Ошондо да мындай жөн эле сүйлөшсөк. Салима мага жүзүн көтөрүп, түшүнгөндөй сүйкүм жылмайды да башын чайкады. Мен толкундап кеттим. Түшүп калчы. Кийинки автобус менен кетерсиң. Салима бир самга ойлонуп барды да, кой, деди. Бекер өзүбүздү кыйнаганда эмне? Мен эмне кыларымды билбедим. Жанында туруп бара бердим. Салима мага жакында алыста болуп көрүндү. Кала бергим келбеди. Каерге чейин бара берерим да билбедим. Дала жерге бардым. Улаан бир кыштакты мээлеп, жол акымы 3 кайталап төлөдүм. Автобустагы жүргүнчүлөр суюлуп, Салиманын жанындагы орунда бошоду. Жанаша отуруп бараттым. Анын денеси денеме тийгенде көңүлүмө өрт кетти. Мен Салиманы өзүмөн купуя чындап сагынып жүргөнүмө ушунда билдим. Ажырап калыш эми ого бетер оор болду. Салима барар жолдун ортосуна жеткендей болдук. Автобус бир чоң кыштакка токтоду. Жүргүнчүлөрдүн түшкөнү түшүп калып, нары жөнөчүлөр 15 мүнөт убакыттан пайдаланып, түштүнүүгө кетишти. Салима экөөбүз бакка кирип, жеңил нары алдык да көлөкөдө аркы терке басып турдук. Мындан ары ээрчип бара беришим кажетсиз болду. Алиги сезим. Салима мага эң жакынымда, биротоло кайра колго тигиз жоголгон эң алысымда болуп көрүнгөнү көңүлүмө орноп алып мени кыйнай берди. Ортобузда бала кезде жылт этип өчкөн, кечетен бери гана кайра козголгон мамилебиз жөнүндө кайталап сүйлөшпөдүк. Демеки иштерибизди айтыштык, адрес алмаштык. Ал ортодо 15 мүнөттө өтүп кетти. Автобустан сигнал угулду. Жанатан бери тынчып, атүгүл түңүлгөнсүп калган элем кайра аптыга баштадым. Салиманы дагы жоготкум келбеди. Эмне деримди билбей, Салима, калчы, дедим. Салима күлдү. Сен баягы эле бойдон турбайсыңбы? Ал колун сунду. Мен колун алып кучактоого өзүмө тарттым. Кой, деди Салима. Таза нерсе таза бойдон калсын. Муну айтарын айтып алып, жакшынакай көзүнө жаш кылгыра түштү. Мен кайра умтулбадым. Бирок ичим куйкаланып, жанында араң бараттым. Бактан чыга бериште коштоштук. Автобуска чейин узатып барышымды ал каалабады. Мен да туура көрдүм. Баары түшүнүктүү болуп турганда, куру сыпайкерчиликтин кереги эмне? Ошентип Салима кетти. Жол боюнда мен дагы жалгыз калдым. Тегерегимде эл көп эле. Бирок мен ээн талаада барар жагы, издээр максаты жок кишидей ичим эң шерилип жалгыз турдум. Ал күнү санаторийге кеч кайттым. Көңүлүм бузулуп адатымча өзүмөн өзүм чөгүп ичтим. Жалгыз отуруп ичкендерге таң калчу элем. Көрсө болот экен. Санаторийге жеткенимде түнгү саат 10-11 болуп калган эле. Тоодон шамал катуулап согуп, асман алай дүлөй болуп келатты. Көлгө барып бир чөмүлүп кайткым келди. Жээктеги оттор толкундардын жалында сүрдү ойноп, көл бетин караңгы түн басып түнөртүп турган экен. Жээк шарпылдап, толкун күчөй баштаптыр. Мен жээкке жакындаганда толкундарга чайпалган жалгыз кайык көрүндү. Кайыктар пирстин түбүндөгү
Спайларга байланчу эле бул кайык кайдан бошонуп кеткен? Же ошол пирс тараптан толкун айдап келгенби? Же сейил кургандар бош таштап кеткенби? Кароолчу чал байкуш эртең бир кайыктын кунун мойнуна артабы? Шамал айдап кетелекте кайыкты кармап калгым келип, шашыла чечиндим. Бул учурда кайык жээктен 20 метрче алыс эле. Мен муздай баштаган кум үстүнө чечинип, көлгө киргенче кайык жээктен 50 метрче алыстап кетти. Түрүлүп жөнөлгөн толкунга артыла жыгылып мен да артынан жөнөдүм. Сүзгөндү көп жакшы билчү эселем, жээктен сүрүлгөн толкундар удама-уда артыман келип, желкемен түрткүлөп тез алып баратты. Толкундун кырына чыга бергенимде кайык көрүнөт. Ал жанагынан да алыстап алыптыр. Көлгө сынып түшкөн куштун чалгыны сыңары кичирейип көрүнөт. Муздак суу денени чыйрыктырып эсиме келдим. Кайыкка жетер эмесмин. Аны куусам артынан мен да кайтпай жоголчудаймын. Артыма кылчайсам жээк кадыр эсе алыс калыптыр. Гүр шар эткен толкундар мени түнөргөн капкара көл үстүндө чабындыдай чайпап жүрөт. Корктум, кайра тарттым. Толкун бет алдыдан жүргөндө ага каршы сүзүү кыйын экенин уккан элем, эми өзүм туш болдум. Бат эле көкүрөгүм ачып, муундарыман каруу кете баштады. Азга эс алып токтоло калсам, толкун мени артка, көлдүн тереңине алып баратканы сезилет. Айлам кетти, жанталаштым. Толкундарга тике каршы сүзбөй, кыйгаштап сүздүм. Тоого деле тике чыкпай кыялап чыгарды эстедим. Көл үстүндө кыялап, жээктеги отторду карай далбас уруп бараттым. Жээкке чыгып жыгылганда, эстен тана жаздап араң калган элем. Баш көтөрүп көл бетин карасам, ак кайык сынып түшкөн чалгын мисал, алда кайдан көздөн учуп, караңгыга сиңип бараткан экен. Ал кайрылгыс болуп кетип баратты. Чыгарманы жазган Ашым Жакыпбек.